9. bölüm. Tagay Han. Jerken kalasının orta çendegi дөң üstünde жаңыдан salıngan aybattуу көркөm Gularam ordosuna jakın arka köşögө çoң жана коз bir коргон жайгашкан. Коргондун айланасы бийик коруктар менен курчалган. Чыгыш жагында өтө коз жасалгаланган чоң дарбаза, оң бөйрөгүнө салынган бала эшиги жана төбөсүнө кондурулган балаканасы менен кошулуп, коргондун көркүн арттырып турат. Батыш жагында чакан саймалуу эшик аркылуу түркүн мөмөлүү дарактарга толгон атыр жыттуу гүл бака чыккан болот. Коргон ичиндеги 10 артык үй батыш түштүккө беттелип, эки четине куржун көзү чыгарылып салынган. Тамдардын беттери аппак бору менен агартылып, куржун башы корук менен теп-текши кылып, башынан узунуна карай жарашыктуу коз пешайбан тартылган. Пешайбан түркүктөрүнө ар түрдүү бедерлер оюлган болуп, ар биринин жарашыгына ылайык ар түстүү сырлар менен сырдалган. Болуп да пешайбандын маңдайына сызылган ар түркүн түстөгү бажырайган бай чечекей гүлдөр менен түркүктөрүндөгү шакек сымал чыгарылган ар түрдүү түстөр, ичиндеги алтын түс, күмүш түс чагарактар өздөрүнүн көзгө жагар эрекчелиги менен көңүлгө зоок багыштайт. Аны кандай уста сызгандыр, бедерлерин кандай уста бедерлегендир деп аң-таң каласың. Жерден 1 метрдей көтөрүлүп бышык кирпич жаткызылган супа бар. Супанын эки четиндеги тепкичтер аркылуу ар кайсы үйлөргө кирилет. Эки тепкичтин ортосундагы узун супанын берки жак чекесин бойлоп, жыгаштан оймочолонгон коз саймалуу салаалар орнотулган. Короонун ичи чыныдай таптаза. Ошого карабастан 2-3 аял кызматчылар короо бетине бир тал кыпын калтырбай шыпырып суу сээп турушат. Короодун дал ортосунда дүпүйгөн бир түп чоң үжүмө дарагы шактарын барпайтып бүт коргонго жайылып турат. Көлөкөдө калганына карабай, үжүмөнүн эки жагына оюлган эки тегерек күлчөдө түркүн түстүү бай чечекей ачкан арбын гүлдөр жайнашат. Коргондун батыш түштүгүн чүмкөп, пешайбандын төбөсүнө арта салынган 4 чарчы жыгаштардан куралган жүзүм бараңы шаңкайып короонун көркүнө көрк кошот. Батыш жактагы кооз кичине эшик ачыла калганда, гүл бакчадан түрүлө кирген атыр жыт мурунга бур эте түшөт. Короонун ичинде нары бери басып, ар кимиси өздөрүнө таан жумуштарын кылышып, кээси бакка чыкса, кээси дарбазадан киришип дегендей 4-5 аял, 6-7 эркек жүрүшөт. Жоон үжүмөнү айланта салынган чакан супанын үстүндөгү калың көлдөлөңдө мандаш токунган буурул сакал киши комузун кыңгыратып отурат. Орто бойлуу, 4 таканы келишкен, бакыран көз карыса да кол буттарынын булчуңдары булуюп, али да карылуу экендиги билинип турган бул киши ушул короонун ээси кыргыздардын мурунку ханы айтылуу Tagay Han эле. Анын Сейит хан жагынан туткундалып келгенден берки турар жайы, күн өткөрөр мекени, үй бүлөсү ушул Коргон эле. Бул жыл санактын 1528 жылы жандуунун жарпын жазар жаз күндөрүнүн бири болуп, Tagay Хандын Барысхандан кармалып келгенине 2 жылдан ашып калган кез эле. Анын күндөлүк турмушу эми эле 1 жаштан ашкан татыны кайнаристеси Нурнисаны эркелетүү, гүл бакка чыгып сейилдөөдөн башка убакыттын көбүнчөсү мына ушул чоң үжүмөнүн астындагы супада отуруп алып, арбай комуз чертүү менен өтөт. Ал өтө кылдат комузчу болуп, кыргызда бар күүлөрдүн бардыгын кемелине жеткизе чертер эле. Ал өзүнүн ушул бай, жыргал турмушуна карабастан ар күндүгү ал күүлөрдү кайта-кайталап чертип, өзүнүн ички дүйнөсүндөгү кусалыгын кандырып, жүрөк боорундагы журт сагынычын билдирип туруучу. Комуздун кылдарынан түрүлүп чыгып жаткан ар түрдүү назик күүлөрдүн коштоосунда түбү терең кыял деңизине чөгүп, андан аркы ой толгоолоруна батып кетчү. Айланасына бат-бат көз чаптырып турганы менен короодо болуп жаткан кыймылдарды туйбайт, караса да көрө албайт. Мына азырда бир муңдуу күнүн кумарына бөлөнүп, бүтүн ынты-зынты менен ага жуурулууда. Бардык акыл эси алыстан алыстарга кетип,
Артын чыгара албай маңоолонуп, кыял ою түйдөктөлүп тутку бербей, түнү терең катмарларга улам нарылап жойлоп же кубанганы же кайгырганы билинбей, өзү менен өзү бир дүйнө болуп отурат. Ал 1525-жылдын акырында кармалып келгенден бери Жеркен калаасынын ушул коргонуна жашайт. Талаага чыкпайт, көч аралабайт, сырттагы кишилер менен көрүшпөйт, сүйлөшпөйт. Жаткан турганы, баскан мыдыраганы мына ушул 10 нече киши жана үй бүлөсү менен анын ар күндүк турмушу кичинекей татынак кызын кучагына алып, нәрестенин ширин жытына машырлануу, сулуу жана мунайым жары менен баарлагат. Зериксе гүл бактарылап, анын ичиндеги ар түрдүү мөмөлүү дарактардын көркүнө суктанып, ар түркүн гүлдөрдүн буркурак жыттарына мас болот. Кээде кызматчылар менен ал-абалын сурашып аңгеме дүкөн курушат. Андан калган убакыттын көбүнчөсүндө комуз чертип күү менен бирге кош болуп, күү менен кайгы капасын арылтат. Мына ушундай өткөрүп жаткан турмуш. Чынын айтканда бул кыйын жашоо начар турмуш эмес. Жанында өз журтунан жоролук алып келген 3 жигит бар. Бул жерден да аларга 3-4 жигит кошуп беришкен. Өзү ээрчите келген жигиттер ага күнү түнү кызмат кылышып, колуна кол, бутуна бут болушат. Негиздүүсү анын амандыгын коргошот. Ал эми Сейит хан жагынан жиберилген жигиттер болсо дарбазаны багышат. Аны көзөмөлгө алышат. Сырттан кирип чыккандарга көз кулак болушат. Анткени менен алар Тагай ханга мунайым, сылык, адеп ахлактуу мамиле кылышат. Алардан башка аялы Туниса хан менен той кылганда аны менен бирге келишкен 4-5 күн кыз бар. Алар Туниса хан айымдын кызматын кылуудан сырт Тагай хандын бели бутун ушалашат. Үй королорду тазалашат, бактарга, гүлдөргө карашат. Кыскасы турмуш жыргал, жашоо жагдайы жакшы. Бирок элсиздик, жерсиздик, мусапырлык Тагай ханды ушул гана кыйнайт. Турмуштагы ушул кемтик гана толбочудай. Тагай хан туткунду алып келгенден бери кыргыздар жактан бирин серин киши үзүлбөй каттап турду. Көрүнөө да, көмөксө да келип турушат. Киши келбегенде Жеркен Кашкардагы досу аркылуу каттар келип турат. Бирок бул иштер да жагдайга жараша. Сейит хандын кыргыздар менен мамилеси жакшыланып калган убагында карым каттоо күчөйө түшөт. Жеркен менен Барыскан арасында соодагерлер үзүлбөй катташат. Тагай хандын туугандары да байма-бай келип кетип турушат. Кат алака көбөйөт. Ошондо Тагай хандын жарпы жазылып көңүлү ачыла түшөт. Ал эми Сейит хан менен кыргыздардын мамилеси жамандашып калганда болсо, киши эмес каттагы сейрек келет. Ал эмес Тагай хандын жүрүм турумуна каратылган көзөмөлдө да чыңала түшөт. Бу дүйнөдөгү иштерден түк кабарсыз кала турган эл, угулбай кала турган сөз болбойт. Тагай хан өз журтунун, өз элинин абалынан ар дайым кабардар болуп турат. Ошого мусапырдыкта көңүлү чөгүңкү тартып жүргөнү менен анын кубана турган, карсылдап күлүп кала турган чактары да болот. Анткени журтунда калган ынтымак биримдиги уюл таштай болгон кымбаттуу элинен өзүнүн изин басып жогун жоктотпой, жолун өзгөртпөй уланта турган курбаттуу мураскорлоруна абдан ыраазы. Алардан көңүлү ток. Анткени ал кармалып кеткен менен кыргыздардын чөчөгү кылча бөксөрбөдү. Кыргыз бийлигинин күчү кылча кемибеди. Өзүнүн орунда турган Богорстон би, эштек баатырлар кайра кайратка келишип, өз убагында Тагай хан өзү түзүп, өзү жол баштап берген кыргыз казак биримдигин чыныгы жүзөгө ашырып, кыргыздардын эгемендүүлүгүн күчөйттү. Ал эмес казактар менен биригип чыгыш жагындагы ойротторду, Мансур ханды сүрүп чыгарып, Текес, Күнөс, Жылдыздарды ээледи. Андан кийин өзү катылган Бабачакты бакыртып качырып, экинчи ал жерге келе алгыс кылды. Акырында Жеркен хандыгынын ат башыдагы эң акыркы такоол ордунда чабуул жасап, Сейит ханды, Абдырашид султанды, баш обозгери Сейит Мухаммед Амирди, кол башчы Мырза Мухаммед Айдар сыяктуу күчтүү жөрө жолдоштору менен бирге ат башынан айдап чыгарды. Угуш кабарларга караганда, эмки кыргыз бийлигин Эштек бийдин көзөмөлдөсүндө Калматай бий менен Тайыш баатырлар башкарып жатыптыр. Кыргыз жери, кыргыз эли ынтымак ырыска бөлөнүп, жыргал турмушта жашап жатышыптыр. Элдери бай, жерлери кеңири экен.
Kırgız Kazak birimdigi jana ele bekem eken. Azыр alar Seyit xandыгы jagынан katırjan boluşup, tıyagı Özbek Şaybany xandыгына ança zin salbay, çıgış jakta öte gowtu bolup türülüp kelatkan oýrotlarga garşy güreşip jatdyr. Alardyň geňeýmeçiligine, çapkınçylygyna sokku bere başlaşypdyr. Tagay xandyň göňülüniň tereň jerindegi kuwançy, anın izbasarlary özünün jogun bildirbey, elin ıntymaktaşdyryp, dostlar menen birigip, aylanasyndagy aç gözlerge bozek bolboy, başga elder katary eňsö götürüp jaşap jatypdyr. Tagaydyň kıyaly oşol işleriniň üstünde uçup kalgyp jürgende, maňdaýky üýden niçke boylu karagaş, sulu jaş gelin çıga gelip, "Atasy, bol jaka geliňiz, tamak içiňiz" dep sylyk çakyryp kaldy. Oşonda Tagay xan tereň oýdan surulup, golundagy gomuzun üjmedegi ilgiçke eýilip koyup, ordundan asta turup, supany gözдөй jönödü. Al tepkiçke but koýar menen töwe jagyndan biri "Assalamu aleykum, geliňiz" dedi. Tagay xan buga ar günü gönüň bolsa da adatynça aga garap gülüp zeýen saldy. Görkem Peşaýwandan ukmuşday bederli türküktörünün birindeki sargı çıraň, koz tüstü kapazda daima konup duruşu. Jaşyl jündü, kızıl ilmek tumşuktu sulu totuguş, tumşuktary menen moyun kaptaldaryny gaşylap aligi sözlerini aýtyp oturgan eken. Al öte bergende da aljaňky sözün gaýtalady. "Boldy emi, belimçi janybarym" dep, golun kapazga garay jeňil silkidi. Tagay xan aşkana üýge girip baratkanda, tigil üýden gıngıldagan balanyň üni ugulup kaldy. "Sadaga bolaýyn, dary altynım, hemde gaýlaýsyň ya" dep, beşik bar üýge burulup kaldy ele. "Törge çıga beriňiz, balany özüm garaýman" dedi jyly çyraý menen Tunisa xan ayım aldyn tosup iýilip. Anda Tagay xan tamaşalagança, "He Tunisa xanım, hemi kanday kılam? Seni menen Nurnisa gülümdün ünün ukkanda çıday albay kalat turbayım ba? Bul jerde eköňden başga garaşarym, tartışarym bar deýsiňbi" dedi. "Han ata geliňiz, törgötüňiz" deşdi kızmatçy küňдөр ordu-ordunda baş eýip turuşup. Tagay xan jigitlerden koltuk taşı menen bakka girdi. Bak çoň jana öte görktүү ele. Baykagan kişige bul jönökö bak emes, çynynda bir beş geremet gül bakça bolçu. Ar türlü mömölü daraktar jaý-jaýynda iret-ireti menen turguzulgan. Göktemdin görkke bölönüşü gezleri bolgonduktan, baktagy şabdany menen örüktördün çeçekteri çeş tartıp tögülüp, gurulur aşka salgıday bolup kalgan. Üjmö anı jırlar büçür baylap, anar gülü çeçek baylap kalıptır. Bay çeçeke açılgan kızıl güldördün görkemdigi gözdün mayın jep, atır jyttary murundu jarıp jüberdi. Jüreke urulgan bur kuragan jyttar, göňülde irgitip alıp uçup, gödöndü örgö götürdü. Tagay xan bagyny mınday jagymdy görnüşinden abdan gana attanyp, göküröktörün gerip kol butlaryn erkin çoyup, ayabay rakattandy. Kanyna kan, demine dem goşulganday boldu. Tegindele sulu, bul jaratlyşga ança-munça iş koşsele, mından da sululaşat turbayby. Hareketden bereket gelet degen uşul eken da, dep oýlandy, özü jalgyz bagaralap ketip baratyp. Şaktan şakka tınbay uçup konup, gede towu menen kakty öden ele pırr etip, art üstögi çymçyktar çuruktaşyp jürüşet. Bir top torgoşdun şaktarynın arasında özü görünböy bulbul saýraýt. Anyň gaýsy bir saktarynda gükük muň kanat, sagızgan şakıldaýt. Bak töwesindegi gömkörülgen gök kazanday bolgon asman boşlugunda kalky uçup kögüçkender nar beri zuulda oýnaktaşat. Baktın görktü tabigatyna muna bular görk koşulup göňülüne üzür ırı olup adamdın ja düýnesi jırgaýtyşat. Tagay xan bag arasında gen gaýçy joldordun birinen emele birine emerlişine tıbış çygarbay paýda bolgon jan jigiti Sadyk bir jak tuurasyna tura galyp eýilip, "Urmatly hanaga, jurtubuzdan gat geldi" dep beçettirgen kagazdy aga sundy. Tagay xan "Ho" dedi da toktoy kalıp katты alıp joldun bir çetindegi jygaç orundaga otura ketdi. Al kattın beçetini açtı da akırın göz jügürtüp okuy başladı.
"Xanata, kanday jol jogolorunuz bardır? Başka iş bolbosa men qaytsam" dedi. Sadık eğilip turgan boydan. Katka berilgen Tagayhan "Vara ver" degendey bir golun boş silkidi. Kat Kalmatay bi menen Teş Batırdan gelipdir. Al tömendögülördi malum kılışıptır. Hurmattуу atı adamga, dankı dalayga tanılgan Oluya Xanatabızga jetip malum bolsun. Allah Taala'nın mаңдайында arbın kırgız eliňiz aman. Ataqty alato jeriňiz bütün turupdur. Eştekbi sar sırko tartıp ordoga gele albady. Üýünde Baytal benin gymyzyn içkençe es alıp jatat. Kalgandarыбыздын denimiz so, göňüldörübüz guunak jürebüz. Sizge atayın aytar gabarыбыз. Tayırhan jana adatınça taytaňlap kaldı. Biz menen gede tatlı gede sus. Anı özünün gazaklarının göğü jaratışpaydı. Janında azrak ele adam kaldı dep uktuk. Jakynda al tuğandar menen gılçıldaşıp nayzalaşıptır. Oşogo bizdin oyrottordun aldın tosor güçübüz alsızdaşıp kaldı. Tayırhanга kança gatımdap kişi jibersek de aldınкы sapka arbыныrak adam jibere albay jatat. Emi ileni korgop Narınkoldu bekemdö işi jeke özüzgө kaldı öňdenet. Kuday medet berse bol kıyınçılıktan da kutulup ketüge şenebüz. Emi bizde beymazaga salgan bir iş bolup jatat. Al bolsa da күнөs, jıldızlarda biz oyrottordan emes, Mansurxandan göөрök çapkınçılıkka uçurap jatabız. Alar betme bet gelip çındap soğuşbastan, kudum basmaçı garakçılarda kapıstan payda olup, bulap tonup kırıp bolup kaçıp ketet. Bizdin golubuz okuya bolgon jerge jetip barganda, alar bizge görünbey kaçıp boluşat. Bu arıdan da uşunday kılık kıyın eken. Betme bet durup açık jarık maydanga gelip alışkan bolsok da, işteki buğubuz ayabay çıgat ele. Kim jeňet, kim jeňilet, çeçilet ele. Kim güçtü, kim alsız bilinet ele. Mansurxanga neçeni ret elçi jiberdik. Soğuşar bolsoň açık çık maydanga. Bolbosa garaktap tonogonundu toktot dep. Al gede bir bana sebeplerdi görsötüp, günönün bardığın jerlik hakimlerine arta salatda, gede tim unçukpay kutulat. Oşogo biliş turalı, sizdin başыңızды orutuga tura geldi. Jagdaýyňyz jar berse, Seyit Xanga je bolbosa, anın izbasarı, Aksu naýyby, Abdüreşit Xanga uşul abaldy bildirseňiz, alardyn adyr Mansurxan menen mamilesi ötö jakşy. Güýümde tuğandar bolup jatat. Mansurxan alardyn gebin sözsüz ugat. Alar Mansurxanga aýtsa, biz menen arganday gagalyşdy toktatsa, bizge bülük salbasa, tynç goňşy bolup ötüsek, bolboganda garaktagandy bizden görüp alsın. Anda tiýagy çalyş menen güçar, buýagy bay menen asu, uçtar, bizdin çabulubuzdan bir günde tynç alyşpaýt. Jerken handygy menen bolgon mamilebizde katаңdaşusy mümkin. Seyit Han mına uşul jüýeler arkaly Mansurxandy bizge bülük saludan tysa, biz jana Kaşgardagy baş obozger Han Taýyby Seyit Muhammed Amirge ataýyn elçi jiberdik. Siz urmatdymdyn emnesi bolsa da, Jerkendegi Seyit Hanga bir arım jakyn ekeniňizdi gözde garmap, uşul ötünüşdi jiberdik. Egerde birinçiden siz özüňiz muny tura tapsaňyz, ekinçiden jagdaýyňyz oň gelse Seyit Han, Abdüreşit Xanyň gulagyna jetkizүүge hareket kılarsız. Allahdan ar günde altın deniňizden aman esen, paýgambar jaşdan ötken ömürüňizden uzak boluşun tilep, baldaryňyz, kuldaryňyz Kalmatay bey, Teş bey. Tagayhan katty okup bolup bag arasyndaky aligi orundukda köp oýlanyp oturup ketdi. Günge garady. Gün beşimge olup kalgan eken. Ahyrynda al uşunday şeşimge geldi. Tuğandary suranyp atsa, jurt beýleri ötünüş dilep atsa, al Karabaşynyň tynç aman boluşun gözdep unçukpay jatyp alsynby? Kudagy ukpasago bir gep, ukkandan keyin hareket kıluu gerek. Aýygyşa jürgen atandaşlarybızga tartynyp emne je maýnaby çygar, je çykpas. Al orundan turup üýdi gözdeýip bastı. Bu işte gemisini açsam bolor dep oýlanyp ketip baratyp, içinden eň jakşysy Abdüreşit Sultanga aýtganym tüzük. Seyit Hanga aýtyp ozumda upuratyp albaýyn. Mağa garata tişiniň gıçyragan dag ele basylýar jüret. Aksuga Abdüreşit Sultanga ataýlap kişi jibersem okşoýt. Any mynday tiýanaka gelişiniň de abdan jüýesi bar bolçu. Murdagajyly Tagayhan ekinçi ret tutkunga garmanyp gelip aldy menen Kaşgarda bir neçe ay
жатып анан жеркенге алып келинип ушул коргонго отурукташтырылды. Сейитхандын адамгерчилиги кармадыбы? Жарым жыл өткөндөн кийин Тагай ханга өз ордосундагы кыздардан бир кызды, ушул азыркы аялы Туниса ханды ак никелеп атайын той өткөзүп алып берди. Мухаммед хан биз менен жолашкан болсо да, деген эле Сейитхан бир күнү ордосунда отурган көп мансаптарларга. Кансе дагы хан да, бир элдин башы. Биз бул жерде бир нече аялды үстүсүнө алып отурсак, ал аялсыз жалгыз кирдеп жүдөп жүрсө болбос. Баягы бир жылыда токол алып бергенбиз го. Бул ирет даражасын жогорулатып, ордо ичинен болсо, ушул олтурган мансаптарлардыкы болобу, жакшы бир кызды тандап атайын той жасап берели. Туниса хан Сейитхандын чоң аялы Гүлсима ханыш айымдын жакын туугандарынын кызы болуп, аны кичине чагынан эле өзүнүн кызматкерлери катары ордого алып кирип асырап чоңойткон эле. 2 жылдын алдында Сейитхандын талабы менен Гүлсима айым аны Тагай ханга берүүгө ыраазылык билдирген жана өз кызындай шаан шөкөт менен узатып койгон. Арналуу мал мүлктөрдү, күң электерди кошуп берген. Ошол үчүн да Тагай хандын үй бүлөсүндөгүлөр менен чоң ханыш Гүлсима ханыш айымдардын карым каттоосу коюу болчу. Туниса хан өзү чоң болгон үйгө бат-бат барып туручу. Былтыр Туниса хандын ай күнү толуп, аман эсен көз жарыгандан кийин буга Тагай хан эле эмес, Гүлсима ханыш айымдын сарайындагылар да абдан кош болушкан. Ошондо коштугуна чыдай албай, Гүлсима ханыш айым бирге тамак ичип отурган Сейитхандан өтүнүп: "Алдай улугум, дос душмандардын алдында дөөлөтүңүз ашып, атак даңкыңыз далайга кетти. Айланадагы көөлдөр менен тынчтык орноттуңуз. Бүгүн менин колумда чоңоюп, өз кызыбыздай болуп калган Туниса хандын көзү жарган кубанычтуу күнү болуп отурат. Ушундан пайдаланып сизден суранарым, Туниса хандын күйөөсү Мухаммедти өз эркине кое берсеңиз. Ушул жерде турабы, өз жерине кетеби өзү билсе. Узакка туткундалып жүрө берсе болбос. Бирөө менен түбөлүк өчүгүшүп жүрүү сизде адамгерчиликтүү, кең пейил хан падышалардын касиетине ылайык келбейт. Кулдугум бар, өтүнүчүмдү эсепке алыңыз", деди жалоору итиктеп. Көңүлү жайнап отурган Сейитхандын чырайы бир заматта бүркөлгөн күндөй боло түшүп: "Капыстан эле бул эмне дегениңиз, ханыш айым? Катын деген өз ишин кылат, эркектердин ишине аралашпайт", деди да обдолуп чыгып кетүүгө камынды. Ошондо Гүлсима ханыш айым кайратына келдиби кандай, же чоң ханыштык жолун коркпой үркпөй өтөгүсү келдиби кандай, жүзүн күлкүгө бөлөп, үнүн мунайым чыгарып, колун элпек ишарат кылып: "Токтой туруңуз, урматтуу ханылыгым. Бир кезек болсо да кеп кеңешке конок бериңиз. Азыр 40 жылдашып өчүгүшкөнүңүз менен өз кезинде ал сиздин кол сунган досуңуз, ынтымакчыңыз, кайрымдуу кишиңиз, ал эле эмес мээримдүү агаңыз болгон. Мейли эми аны менен ошол бир таттуулашкан доордун жүзү болбосо койсун, өз кызыңыздай болгон Туниса хандын жүзүн деп болсо дагы анын азайып көп күнөөсүн кечиңиз. Ал киши да жашанып калыптыр. Арып карыганча элдин жеринде мусапыр болуп жүрө берсе болбос. Ырайым кылып азат этиңиз", деп ордунан тура калып колун бооруна алды. "Жок, мүмкүн эмес", деп кыйкырды Сейитхан ордунан туруп жатып. "Башкалардын күнөөсүнөн кечсем кечем, бирок ал тоң моюндун күнөөсүнөн сөзсүз кечпейм. 2 жылдан бери ак жүрөгүм менен элдешүүнү ниет кылып, канча катымдан атайын чакыртып келип, жакшылап сүйлөсөм да оң кеби жок, тескери сүйлөйт. Жылуу чырайы жок, тетири карайт. Эч кандай күнөөнү моюндабай, тоң моюндук кылып мага кыргы көрсөтөт. Кээде бир ооз да сөз кылбайт. Олтуруп кабагын ачпай басып кетет. Ошондой турса мен ага ыйлет белем, тоң коет белем. Кылган эткен кылмыштарынан кечет белем. Билгенин кылсын. Кармактан чиригиче көзөмөлдөө астында жүрө берсин. Андан дагы зындандын түбүнө таштап үйбегениме шүгүр кылсын." Туниса хан да ушул үйдө бар эле. Башта эжесинин тилегин угуп, өз ичинен аябай кубанып отурган болчу. Артында ал хандын жообун угуп, денеси дүркүрөп, өңү кубарып, кулак мээси туна түштү. Гүлсима ханыш айым Сейитхандын артынан ээрчип басып: "Ачууңузга сабыр кылыңыз, урматтуу ханым. Мухаммед ханды азат кылбасаңыз да, мынчалык капа болуп чачылып, алтын дениңизге доо жеткизип албаңыз.
Bul sizge kançalyk iş ele. Asta oýlanyp bagarsız, kalasaňyz ýraýym gylarsız. Kalabasaňyz erk özüňizde go, dep göňül aýtyp eşikkeçe artyndan çykdy. Xandyn açuu sözlerinden elöri düşkön Tunis Akan oşonda gana esine gele düşüp, eşikden emele çykkan Xandyn aldyna baryp jygyldy. Urmatly hanım, uşul musapyrga bir jolu geňençilik kılıp koýsaňyz, Allah taýyn aldyňyzga gelip, öz günösüni tanyp, geçirim surasyn. Altın şilekeňizdi çaşıratyp, kaýrymdy goluňyzdy açyp, uşul jurtdan aýrylgan musapyrdy geçirim kılsaňyz, aldagy, men dagy, sizden eki düýne razy bolup keterelek. Tunis Akan munun özüne gaýdan paýda bola galgan batymdylyk ekenin bilbedi. Uşul gepderde mukактanyp jürüp, üzüp araň aýtgan bolsa da, geçiginen gorkup jürgen Xandan tartynbay, oýundagy uzundan beri oýlap jürgen oýun, jüreginen atylyp çykkan ötünüçini aýtyp aldy. İçi boşop kaldy. Artynda ýylap jüberdi. Koroda Xandyn kardy üni jaňyrdy. Tur orduňan, get üýüňe. Al jaýyl çalyň, menden toba kılıp geçirim suraýt dep oýlaýsyňby? Sen any münözündägi düşüneli ekensiň. Hadi ölüp baratsa da anday kılbayt. Sen menden surany uwara bolba. Menin eşigimde aldyna ekinçi mınday kılba. Bar üýüňe getip kal. Hanyşaýym sen dagy ekinçi ret Muhammed jönde gep kılıçy bolba. Göňüň orusa orusun. Salaçylyk kılbay öz işiňde kıl, dep katu tepsep gorodan çygyp ketdi. Tunis Akan bul işlerde oşol gezdele gana tökpöy çaçpay aýdyp bargan. Tagay Xandyn Seyit Xandan murdele muz bolgon jüregi bul geplerdi ugup oga beter toňup, ýerbes möngüge aýlangan. Seyit Xanga degen tarnyçy jötkölbes bolup ornap kalgan. Oşogo Seyit Xanga barıp arganda işte ötüngüsü jok. Özü jönde bolsa gaýyşgany. Anın aldyna özümdi boşot dep degele barbayt. Degele jalbarbayt, tize bükbeyt. Seyit Xandyn emne kılgysy gelse oşony kılsyn. Başga maseleler jönde da aga söz aýtgysy, anın aldyna bargysy jok. Irasyny aýtkanda anın yüzün de görgüsü jok. Ala Abdurraşid Sultan bolsa atasынан aýrmalanat. Özü sylyk sypaýy, merimdi jigit. Enesi Gülsüm Akanyş aýymdyn täsirine ganday. Tagay Xandy köp urmatdaýt. Görüşgende köp aşyk tüşük gep kılbay, jakşy sözler menen gadosyny aýtat. Aýrykça öz garyndaşynday bolup kalgan Tunis Akan menen turmuş kurgandan beri al Tagay Xanga başgaça garaýt. Kaýrymdylyk kılgysy gelet. Bıltır Seyit Xanyň ortasyndagy bir jakyn dostu mınday bir işti Tagay Xanyň kulagyna jetkizgen. Abdurraşid Sultan Aksudan atasyna gyzmatlary malum kılıp geňeşkeli gelip, Seyit Xan menen anymyny süýleşip oturganda uşul Tagay Xan jönde gep kozgogan. Urmatly Xan ata, Muhammed Xandy uşunday garmap tura berebizbi? Je boşotup jüberebizbi? Boşotboýandan Xanzadan boşotabys. Birok almaga iýilse, bagynsa, menden geçirim surasanan boşotabys. Xanda Xan ata, al kişi menen özüňiz betme-bet jakşylap süýleşip baksaňyz bolboýby? Süýleşkem. Sen any bilbeýsiň balam, al öte jaýyl, öz oýunda gorgoşunda çiň turup ala turgan adam. Al maga jakşy mamilege gelbedi. Özünükün tura dep maga kılça baş ýegisi jok. Any tutkundap gelgenimde sözsüz geçirgisi jok. Handa any kanday kılmakçysy? Jata bersin. Tüweli goşol jerde tura bersin. Katyn alyp berdim, balaly boldu. Saram jaldap üý jaý berdim. Kynalbasyn dep gyzmatçy gütüçü berdim. Elindegiden emnesigem jata bersin. Xan ata, bul jerdegi turmuş argança jakşy bolsa da öz jernikide jetpeyt da. Kantyp elin sagynbas er, üýrün sagynbas jylky bolsun. Jaşy dele bir jerge barypdyr. Anın üstüne kırgızlar adır bizge garabayt. Albaň salyk төлebeyt. Baş iýbediň dep jazalaga akybız jok. Oşoga boşotup jüberbeýlibi? Getse getsin öz jerine, erkin jüre bersin. Başı boş, butu boş bolup kalsın. Bolbayt balam. Any boşotup jüberige degele bolbayt. Any boşotup isem maga çoň keşele tap beret. Çoň galba taryt. Anın üstüne almaga gaýyşyp jatat. Maga öçügüp jatat. Kaçan oşol gaty toň moýnu jumşaganda anan bir gep bolar. Adyrynça gödömölde de jata bersin. Köp gaýtalaganlygym üçin geçiriňiz Xan ata. Tüwelik garmap tutkundap turunun ne geregi var? Sizge kanday geçele çıgaralat. Gekeyse gekeýbeýbi? Gaýsa gaýşbaýby? Balkim özüm bir Xan esepdegen adam
Андай kılısı özünçe tuğra çıkar. Menin gözde karmaganym iki eldin mamilesi. Muhammed Xandy koya bersek, Kırgızlar menen bolgon mamilebis abdan jumşap kalar bile. Boldy Hanzada. Bul gep adırınca uşul jerde turup tursun. Muhammed öz kılmışını tanıp, maga bolgon gegin joyup, aldıma gelip ilse anam boşatıp jüberini oylaşarbız. Menin anı koya berүү azat kılıp oyum jok balam. Menin kim ekenimdi, özünün kim ekenin, kimdin garıluu güçlü ekendigin, karıluu menen karmaşsa kanday bolorun abdan tanısın. Oşonda bir gep bolor. Ötkönde mına uşunday bolgon geňeş, gep sözlerden Tagayhan ordodogo dosunun oğuzundan toluk kabar tapkan. Oşondan keyin Seyit Han menen Abdüreşit ata balanın özüne kılıp jatkan okşu bolgon mamilesin açık aykın tanıp algan. Bolup da Seyit Han'dan kara özgöylügün, anı tüölükö geçirgisi joktugun bilip, andan köngülü oğu öter kalgan. Oşoga bul işte Seyit Han'a aytudan baş tartıp, Abdüreşit Sultan'a aytmakçı bolup oturat. Ertesi erteň menen taň saarda Tagayhan işeniştүү jigiti Sadykty özü attantyp, alakanday gat menen Aksuga jaşyryn jönötüp jüberdi da, özü adatynça baryp, üjümönünün astyndagy supaga kalyň salyngan görpeçönün üstüne oturup alyp, komuzun göwge keltire başlady. Eli jerin sagıngandyktanby, bugünkü komuzdun güsü özgöçe muңduu ele. 3 kıldın üstünde ebiregen barmaktары komuzdun gekirtek jagынан ketpey, jürekte eljiretken muң katkan doştordu art-artынан ulap jatty. Üzülüp kalar emes, jip getirilgen şurularday muңduu güýler bir-birine ulanat. Oýnoktogon barmaktarın arasынан çıkıp jatkan güýler komuzdun jalpak betinden emes, Tagayhan'dın kak jüreginen jarıp çıkıp jatkanday bilinip turdu ukkandarga. Güýösünün бүгүn başgaça muңkanyp, başgaça tolkundanıp çertip jatkan gıymılı, Tunisa Xanyň nazaryn oğdarbay kalgan jok. Al 2-3 ret eşike çıkıp, güýösün garap, anın göz irmetbegen tezlikte oýnoktop jatkan goldoruna garap, bir gıyla taňyrgap turup kalat da kayra girip gidet. Akırı kızmatçılardan uyaldı beyim, bul jülündü sızdatkan, jürekti tolkundatkan muңduu güýlerdi, beşiktin jandagy balasyn termetkençe memirep ugup oturdu. Tagayhan'dın bugünkü çetilgen güýlerinde kandaydyr bir kaygı muң, arman ökünüş atırılıp çıgalbagany jara jirep, ukkan kulaktardy düňgüretip, jürekleri eljiretip jatty. Uşunu menen birge aga aralaş, bir türdü biýik işeniş, jakşy tilek, şirin arzu, ilgeri ümitlerge umtuluu goşa goştadyp, kaygı kapany guwanyçga, kıyınçılıkta jeňişke, kuralçılıkta jırgalga, alsyzdykty güçlүүлükö, jeňilүүnü jeňişke aylandyruga talpynyp jatkandygy bilinip turdu. Balkim geçe günkü hatta aytylgan elinin arman tilegi, al üçin bugün jasalgan hareket uwaraçylygy, andan jakşy maýlap çıgaryp, tilegen tilegi oşol güýler arkaly bayandalyp jatkandyr. Tagayhan komuzdu köpke çertdi, toktoboy çertdi. Birok aldında çertilgen iretdi güýler, emi bara-bara gez geldi güýge aylandy. Çarçagandanby, tolkundangan göňül ergüýleri basayıp, ümittengön tilekleri solgundap barıp, emi artyndagy erkin, jaýdak çertilgen güýler, bayağı önököt bolgon ötmüşdegini esteş oýlary, kıyırsyz tereňdike berilgen kıyaldary menen koştalyp ketdi. Balanyn ýylagan üni uguldy. Tagayhan ün çıkkan maňdaky üýge garagan boýdan komuzun akyryn gıngıratgança kıyaldın tereň deňizine çömüldü. 1517 ýyldyň güzü akyrındap, gün suguna çalıp kalgan gezi, aýla menen garmalyp, koldun güçü menen aýdalyp ketken Tagayhan, jürүү turuda erksiz bolup, Kaşgarga alıp gelindi. Sizdi görsem göňülüm uýgu tuýgu bolup, bir çeçimge gele albay gyjalat bolat ekemin. Gözüm görbögen jerde turuňuz. Sizde Kaşgarda turuştuk Han naýybym jana baş owuzgerim Amir Muhammed Seyit Mırzaga tapsyraýyn. Oşol kişinin bakılosunda bola turuňuz. Turmuş jagdaýyňyz kudu murunky handygyňyzday bolat. Hiç nerseden gem bolboýsuz. Arkanday söz jana gerekli nerselerde Amir Seyit Muhammedke tartınbay aýta beriňiz.
Al kişi sizdin talabыңызды эки кылбай сөзсүз орундайт, деп Сейитхан аны Кашкарда калтырып, өзү Борбор каласы Жеркенге жүрүп кеткен. Амир Сейит Мухаммед мырза көп ысык сукту башынан өткөргөн, бары жокко көзү жеткен акылдуу, айдалуу, журт башкарган, ыктуу, адамдар ортосундагы мамилелерге кылдат болгондуктан Тагай ханга жакшы мамиле кылды. Көңүлүн оорутпады. Кысым кыйынчылык көрсөтпөдү. Кашкардын чоң көчөлөрүнүн бириндеги алдыңкы өлчөмдөгү бак тарактуу короо жайларынын бирине орундаштырды. Амандыгын коргоого жана кызматын кылаарга аял эркек кызматчылардан бир канчаны дайындап берди. Кыскасы журт мусафырчылыгынан башка эчтекеден кам татпай турган турмуш жагдайын жаратып берди. Кийинчерээк ханга маалым кылып, кириңизди жууп төшөңүздү салып берсин деп, ордо кыздарынан Селий Мегүл деген кызды Токолдук алып берди. Жыл санактын 1522-жылы жазда Сейитхан кайра саясатын теңшеп, Тагай ханды туткундуктан азат кылгандыгын, кыргыздарга кайра хан кылып дайындалгандыгын жарыялап, чоңулу Абдырешит менен бирге түндүк Моголстанга жиберди. Тагай хан аялы Селий Мегүлгө: "Мен элиме кетмек болдум. Боюңда бала калды. Туулган бала кыз болсо өзүң билип, өзүңө теңтеш бирөөнү күйөөгө чыгаргын. Эгерде туулган бала эркек болсо, анда мына бул кестигимди колуна карматып, менин жаныма жиберип бергин. Уул бала элсиз жерсиз жүрсө, көрүнгөндүн алдында басында болуп калат. Турмушта кар болуп калар. Ушул айткандарымды орундасаң, мен сага ал дүйнө бул дүйнө ыраазы болом. Кайыр кош. Сен али жашсың. Көңүлүң каалаган башка бирөөгө тийип алгын", деп Кашкардагы бардык мал мүлкүн, алтын күмүшүн ага мураска калтырып, жанынан ажыратпай жүрчү күмүш кестигин берип, өз эл жерине жөнөп кеткен эле. Тагай хан Барысханга кайтып барып, өз хандыгын кайра алып, эл сурап турган кезинен бир канча жыл өткөндөн кийин Барысхан каласындагы хан ордосуна 3-4 жашар эркек баланы жетелеген бир жигит кирип барат. Баланын колунда кармаган күмүш саптуу бир жакшынакай кестик бар. Аларды Селий Мегүл жиберген экен. Бул баланы сапасак Тагай ханга тапшырып бергиниң. Ата журтун табасын. Сен дагы кааласаң ошол жерде туруп калгының. Каалабасаң кайтып келгиниң, дептир Селий Мегүл. Тагай хан мындан өтө кубанды. Туткунда жүргөн туулган уулум деп бооруна басып жашып кетти. Өз кезиндеги тапшырмасын толук аткаргандыгы үчүн Токолу Селий Мегүлгө аябай ыраазы болду. Ошону менен Тагай хан калайык алдында бул келген баланын өзүнүн баласы экендигин жарыялап, мал союп, чоң той берип, балага башкадан ат койду. "Энең сага ат койду беле? Атың ким, уулум?" деп сурады Тагай хан баладан. "Ороз" деп жооп берди бала. "Анда калайык сиздерге жакса ушул энеси койгон атты негизинен өзгөртпөйлү. Жаным кейип туткундукта жүргөндө тапкан балам болгондугу үчүн бул бала мага кара жанымдай көрүнүп атат. Ошого бул балама Жан Ороз деп ат коелу. Силер кандай дейсиңер?" деп Тагай хан кеңеш салганда отурган жакындардын баарысы "Айтканыңыздай болсун, хан улугум" деп кубатташты. Жан Ороз аттуу Тагай хандын бул баласынын аты кийинчерээк сөздүн оңой айтылуусуна карап Жан Ороз деп өзгөрүп кетти. Куйма кулак жезтаңдай адамдардын айтуусуна караганда, бул Жан Ороздун үрөң бутагы көбөйүп, азыр кыргыз ичиндеги чоң бир уруу эл болгон Жан Ороз урусу ушул баладан тараган. Анын тукумунан айтылуу баатырлар Түлкү, Хантейиш, Ак Кочкор Каңгы, Көкүн би, Күржү баатырлар чыккан. Баса Тагай хандын туткунда жүргөндө тапкан балдары жөнүндө кыргыз санжырачылары түрдүчө айтышат. Жогорку көз караш айтылуу тарыхчы Белек Солтоноевдики. Кээ бир санжырачылар Тагай хандын Кашкардагы аялынан туулган баласын ээрчитип 3 бала келет. Атасы таштаган белги күмүш сап кестикти ала келип, Тагай хан менен көрүшкөндө атын башка коелу деп Тагай хан чоролукта жүргөндө тапкан балам эле атын Чоро болсун деген. Бүгүнкү Чоро урусу ошондон тараган дешет. Түшүндүрмөнүн аягы. Ал эми Тагай хандын баласына Чоро болуп келген үчүн али жигитке Чоро деп ат койгон. Ал жигиттин өңү кара болгондугу үчүн анын урпактары кийинче Кара Чоро атыгып, азыркы Кара Чоро урусу ошондон тараган.
Gökürөгүнө кут болуп уюп калган өчпөс сүрөттөй болуп, көз алдынан ушул эстемелер арт-артынан чуалып өтө берди. Ал комузун четкенин токтотпой, же алыстап кеткен ойлорун жыйнай албай, ойсокту олтуруп көзү илинип да кетти. Ошондо да комузун колдон чыгарган жок. Кудун бирөө келип жанындай көргөн эрмегин, жаңшанып жаткан добушун ала качып кетчүдөй, бекем чеңгелдеп алыптыр. Башы бир жака ооп, жанындагы жастыкка бир жагы менен жантая түшүптүр. Көз ирмем өтпөй, кайра селт этип ойгонду. Алиге артынан уашып-чуашып өтүп жаткан таттуу ойлор каякадыр качып кеткендей билинип, катуу бир үшкүрүп жиберди. Кайран өмүр-ай! Дугушу катуу чыгып кетти өңдөнөт. Үжмөнүн чырпыгына эмеле конгон бир топ чымчык пыр этишип, кайра учуп жөнөштү. Комузу кайрадан ээн эркин кыңгырай баштады. Ой түрмөгү жана ойку кайкуу улана кетти. Кийин ошо болду, кайра айланып, кайран баш торго түштү. Эми ою ачык дааналана калды. Жайнаган гүлдөр, жаркылдаган кайран жылдар десе. Ысык көлгө кайра барганда, кызыл буурул тулпарын туйлата минип, көз тайгылткан хандык тажысын кайтадан кийип, ата-бабаларынын көк асаба тусын желбирете көтөрүп турганда, баардык кыргыздар ойдон тоодон, кайдан жайдан жетип келишип, балапандарын тегеректеген алгыр бүркүттөй болуп турганда, зоболосу көтөрүлүшкөн, төбөсү көккө такашкан болчу. Элин өзү башкарып, өз эгемендүүлүгүн колго алуу үчүн Казактын ханы Тайыр хан менен тизгиндеш, үзөңгүлөш болуп шарактап басып кеткен чактарычы. Бу дүйнөдө өз элинин эркиндигинен да, өз тизгинин өзү кармагандан да улуу нерсе бардырбы? Ох, деди ою кайра чөгө түшүп. Анан эмне кара мендер басты билбей калды. Сейитхандын көңүлүн шайтан аралап, карын кайра тиккенин туйбай калбадыбы? Жана капилетте калып, эгер туйган болсом, билген болсом, Кочкорго кантип барар элем деди. Ал опколжуп ушул жерге келгенде, ою кайрадан чөгө түшүп, жаратканын бешинеме жазып койгон бу кандай? Өмүрүмдүн жарымы куунак өтсө да, жарымы мусапырчылыкта өтмөй болду да. Жана муңая түштү. Кайра ойлонду. Мен го жабыр тартсам, кыйналсам мейли эле. Анткени бул уюткулуу элим, уялуу жерим үчүн го. Эң сөзүн эл катары көтөрүүнү ниеттенген элимдин азаттыгы үчүн го. Башкалар билбесе да, мени мынтип кусалыкта жатканымды өз элим сөзсүз билет. Кеп ушул кыйналсам да, аруу агдарлыгын сактаган денемдин, азыргача душманга бой бербеген башымдын элдин топурагында калбай, өз ата мекенимдин топурагында калышында болуп жатат. Андан калганда, ушул жерде көзгө көрүнгөн тукумдардын келечеги кан теринде болуп жатат. Бир ирет кармалып Кашкарда 5 жыл жаттым. Бирок анда ишим кайра оңолуп, арты кайырлуу болуп, бакандай бир уулду болуп, учугум узарды, урпагым көбөйдү. Бул ирет кан термин. Мына 2 жылдан ашып кетип барат. Тигил тегеренейин татына кызымдын, айланып кетейин алтын баламдын келечегин кандай күн күтүп тургандыр. Ошонун асиресе анын энесинин кийинки күндөрү кандай болор? Анында жан орозума окшош жаныма алып барып, жакшылык жеткизе алармынбы? Ушул туткундан кутулуп, киндик каным төгүлгөн алтын топурагыма жетип, карыганымда көргөн көкүрөк күчүгүмдү көкүрөгүмө басып, көкүлүнөн жыттап, аман эсен чоңойтуп, үрөн урпагыма кошо алармынбы? Жараткан Аллам, бул тилегимди берерсиң. Мени пендем десең дагы, бул иретке туткундун артын кайырлуу кыларсың. Алмадай болгон кызымдын алтын башын аман сактарсың. Арман тилегиме жеткирерсиң. Ошондой күн тезирээк келсе экен, олду Кудай-ай. Кайран киши жашып кетти. Ушул жерге келгенде өзүн токтото албай ичинен букулдап ыйлады. Бирок аны эч ким көргөн жок. Кайра бетинен тоголонгон жашты аарчып жиберип, өзүн токтотуп алды. Тагайхан комузунун кулактарын кайрадан толгоп, баягы аламандаган арман күүгө кайра чала баштады. Кишилер илгеркилер көз ачып келишет деп бекер айтпаган тура. Кыргыздардын кылымга тете башы болуп, өз доорунун өчпөс изин калтырган кайран киши билген экен. Өзүнүн кара башы жана кызы Нурнесанын тагдыры жөнүндө кайгырганы төгүн болбоду.
Жыл санактын 1533-жылы 7-айда Жеркен ханы Сейитхан Таңгуттун жолунда жортулда кетип баратып, түтөк алып кетип кайтыш болду. Анын ордуна чоң улу Султан Абдырашид хандык такка чыкты. Абдырашид хан өз бийлигин бекемдеп, хандык иштерин жүргүзүп алгандан кийинки бир күнү энеси Гүлсима Ханышайымдын сарайында Туниса ханды учуратып калды да, Тагай ханды эсине келтирип, Мухаммед хан аман эсен турабы? Ден соолугу кандай деп сурап калды. Бул суроо Туниса хандын көзүнөн чолок жашын агызды. Ал сабырсыз муңайыңкы кейпинде. Амандыгы аман. Бирок ден соолугу кыйла начарлап кетти. 2 күндүн биринде төшөктө жатып калат деди. Туниса хандын бул кейпинен Абдырашид хан бул ишке көңүлүн абдан бурду. Ордо табыттарын алып барып көрсөтсөңүз болбойбу? Көрсөттүк хан улугум. Табыттардын берген дарылары анча эм болуп кетпей атат. Эмне ооруга жолугуптур? Чөтөлөт, көкүрөгү кыйылдайт. Табыттар кургак учук тешет. Негиздүүсү баса албай демигет. Жилик муундарынын шайы жок. Ал канча жаштарга чыкты? 70-тен ашты. О, деди Абдырашид. Анда кыйла жашанып калган экен. Ооруда катуу чырмап калганын көрүнөт. Менимче эл журтунун кайгысы менен сагынуу кусалыгы да кыйла оорулардан оор болот. Ал Азирет менен көрүшпөгөнүмө көп болду. Бир көрүп келсем болмок экен. Анда албай куш чалдын муунуна кубат. Оорусуна даба болот шөр эле хан улугум. Болтур Туниса хан эже. Мухаммед ханга менден салам айтып коюңуз. Бир нече күнүн ичинде барып калармын. Же ордого чакыртып көрүшөрмүн. Абдырашид хан айтканындай бир нече күндөн кийин атайын хандык маапа жиберип, Мухаммед ханды ордого алдырып келди. Аны көргөн Абдырашид хандын ичи ачыша түштү. Мухаммед хан өтө арыктап, алсызданып калган эле. Баягы күржүйгөн толмоч, келишкен мүчөлөрүнүн элеси да жок. Чүрчүйгөн кара тору киши болуп калган экен. Салам алейктен кийин экөө айрым сүйлөштү. Урматтуу Мухаммед хан Азирет, абалыңыздан караганда ооруңуз кыйла бар окшобойбу? Эмне мынча арыктап кеттиңиз? Деди Абдырашид хан күйүнүп. Дарыландым, урматтуу хан улугум, деди Мухаммед хан алсыз үндө. Анча өнүмө болбой жатат. Эми арыкташка келсек, бул оорунун зарпысы же тууган эл журттун сагынычыбы биле албадым. Анын үстүнө карып калдым. Карлыкта адамды үшүйтүп арыктатат эмеспи? Абдырашид хан күлгөнчө анын көңүлүн көтөрүүгө тырышты. Кайдагы карлык сизде? Жашыңызда анчалык улгай элек го. Аркайган тоолордун арасында чоңойгон дене кудум тоонун ташындай уюл болот да. Кудай буйрса 100 жашка чыгарсыз. Тилегиңизге рахмат хан улугум. Бирок анчалык жаштын мага эмне кереги бар? 100 жашка чыккыча 100 күн өз журтумда жүрүп өлүп кетсем арманым жок эле го. Анын үстүнө ноокасым да кыйла оор. Анча узакка барбас, деп муңайып отуруп калды Мухаммед хан. Андай дебеңиз хан Азиретим, деди алдырап Абдырашид хан. Мен сизди ордонун эң жакшы табыптарына дарылатам. Кааласаңыз үйүңүздө же ордо ооруканасында дарылансаңыз болот. Сиздин мындай кебетеңизди көрүүнү каалабайм. Кудай шыпа кылса бат жакында оңолуп кетесиз. Мухаммед хан башын чайкап. Хан улугум, мага чындап көңүл берсеңиз, мени бул жерде дарылатам деп убара болгуча эл журтума кетиме уруксат берсеңиз болбойбу? Деди муңкана. Абдырашид хан селт этти. Азиретим, ырас эле эл журтуңузга кеткиңиз барбы? Узак болду. Бул жерлерге деле көнүп калдыңыз го. Үй бүлө бала чака күтүп, акар чакар болуп калдыңыз го. Азыркы турмуш жагдайыңыз да жакшы. Анан биз менен бирге тура берсеңиз деле болбойбу? Муну уккан Мухаммед хан терең үшкүрүп жиберди. Анын бул кейиштүү үшкүрүгү Абдырашид ханга Мухаммед ханын оозунан эмес, муундарынан, терилеринен, бүткүл 6 санынан тең чыгып жаткандай билинди. Бир аздан кийин ал муңайган түрдө. Айланайын Абдырашид хан, турмушум деле жакшы, үй бүлөлүү деле болуп калдым. Тура берсем деле болот эле, бирок түшүнүшүңүз керек. Ата журт шыгы, тууган эл мээри деген башкача болот тура. Менин бул жерде көрүп жаткан 1 жылдык ыракатым, өз элимде көргөн 1 күндүк ыракатымдан озурлуу билинбейт.
Bul jerdegi içip jep jatkan may, et jemişlerim sadagası geteyin ıssyk kölümden. Bir urtam susundan tattуу jana kuwatly görünbeyt. Hurmatly ulugum, Ataganat, öz jerimde bolgonma ne jetsin dep jymyp kaldy. Halga oşondoy urmatly hazretim dedi Abdüreşit Han da anın bul nazarına göňüli goştuk kılıp. Birok uşul awalyňyz menen gantyp gaýtyp gete alasys. Aldyrabay şaşpay, abdan darlanyp sakaýyp algandan keyin dele bul işte oýlansaňyz bolboýby? Bul jerde je siziň göňülüňizde ogurutdukpy, je turmuşuňyzga naçar garadykpy? Emi Tagayhan şaşyp kaldy. Al öz awalyn gaýtalap düşündirip, "Ha, jogyň urmatly hanlygym, anday debeňiz. Anday dele iş jok. Maga abdan jakşy garap geldiňizler. Sizge aýtpadymby? Bir gana iş. Atam eken, eli jurt degende hiç kanday insan tüte albaydı eken ulugum. Çınımda aýtsam bir kança jyllardan beri jerimdi samap, elimde sagınıp jürüp, jüregim koromjulap, jülünderimdi içkerip, az kaldı görnet. El jurtumda esen aman bir görsem degende, ak etkenden tak etip jürüp, tamırlarım goýrulup, kanım bir gaşyk kaldı öňden öt. Egerde siz ulugum, çyn ele maga bor ortsaňyz, uşul talabymdy ele kabyl görseňiz, men sizden al düýne bul düýne toly razy bolar elem, dep hakyrynda jaşyp ketdi. Abdüreşit Han özü menen süýleşip jatkan bol çaldyn, bir gezdegi 4 takany gelişken batyr azamatdyn. Süýlep jatkandagy öň türpün, özünün jüreginiň tüpküründen çykyp jatkan çynyk oýun düşündürүү üçin kılıp jatkan hareket jorukdарын görüp, agay içi orup kaldı. Anın adyrky awalyna açındı. Aldynda oturgan çürçüýgen uşul arık çal, bir gezlerde ala tonu aňtaryp, ısyk gölde çaypaltkan, aldy güçlü azamat, joonu görgen arslanday atyrylgan, el jeriň gorgoganda gök jalday gayratly, düşmanna tuzday tatygan, öz degende içegi gardy eňşerilgen, ak köňül ıraýymdy alp adam emes bele. Al az gana elin arkasyna salyp erçitip, gasyetli ısyk gölden gylasынан tündük götere çağa gelgen batyr, oğluya periler uyalagan, alat onu jaňyrta sol kuldatıp, aç gözün alaytkan otorçulardın toybos gözüne şiş kagıp, ırsaygan tişlerin çakkan aşağın batyr, bayırkı tündük Mogolistan dep atalgan, Kırgızı yanın arkıragan şamalında gök tusun jelbirete götürüp, dünýöge tanılgan danışman el gösöm emes bele. Hemi garaňyzçy, ataňyň gör, hey, oşol daňky dalayga getken ulu insan mına eme aldynda bir çengel bolup, al gezdegi gayrat güçünden bir üýlem jok, al gezdegi batyrdygy, alypdygyndan bir üýlem jok, al gezdegi gelbetli müşö gaçasынан bir barçasy jok, muň kanyp jaltyrap oturat. Tek gana anın akyldy mesinde, ak dil göküreginde ata jurt degen bir gana tilek özü boýdan saktalyp galypdyr. Ataňyň gör, hey dep oýnulantdy Abdüreşit Han. Jaş degen başgaça nemeken go. İlgerkiler erdi garganda, atty arganda gör dep bekir aýtpagan eken. Hal birok çyndykda aýtkanda anın adyrky sırtkı gebete geçbirinen, aýtkan sözlerinden garaganda any uşunçalyk karyp kılıp, çögöletken, jaşynın ulgaýgandygy emes, ata jurtga bolgon tügenbös sagynıçy, öçbös mahabaty turbaýby? Uşularda oýlanyp oturup Abdüreşit Handyň jüregi erip, muň jüýnü boşap, aldynda oturgan bol çaldy aýap ketdi. İçi aýabay orudy. Atasy Seyit Handyň aga goldangon saýasatyny özgörtüp, aga goldangon jazasyn buzup, any geçirim kılgysy geldi. "Bolupdyr urmatly Muhammed Hazret," dedi al, oýlanyp jyýyntygyny çygaryp. "Tileňizge jetkizeýin. Eger çynda ele ata jurtuňyzga getgiňiz bolsa, joluňyzdy açyp bereýin. Birok birinçiden mınday turkuňyzda getseňiz bolbas. Bul jerde bir neçe wagt darlanyňyz. Ordanyň çoň tabutlaryny jöreýin. Sizde abdan tekşerip jakşy darlasyn. Ekinçiden, men bul işti owozger amirleri menen geňeşkenden keyin anan çeçimdi jarýalaýym. Kaýır hoş, kadyrjam jakşy dawalanyňyz. Salamatlygyňyzdyň galybyna gelişine tilekdeşmin." Ekönün ortasında uşulum aýak bolup, bir aýdan keyin Abdüreşit Handyň jardygy düşüp, Tagay Handy öz jurtuna gaýtusyna ruhsat kılındı.
хан жардыгында өз кезиндеги кыргыз амири Мухаммед туткундуктан азат кылынсын. Кааласа өз жерине кетсе болот. Кааласа хандыгыбыздын кайсы каласында болсо жашап калса болот. Бирок бул киши өз жерине кайтып кеткидей болсо, өз убагында өзү менен бирге келген 3 чоросун жана алардын алганча келген жеке мал-мүлктөрүн гана алып кетүүгө болот. Хандык ордо жагынан берилген турак үй, мал-мүлк, өз бати ушул жайда калат. Бул киши туткунда турганда аны күтүү жана коргоо үчүн септеп берилген токолчосун, күңдөрүн кызматкерлерди бирге алып кетүүсүнө уруксат кылынбайт делиниптир. Угуш кабарларга караганда Абдырешит хан Тагай ханды коюп берүү жөнүндө амир обозгерлери менен айрым-айрым кеңешиптир. Ошондо хандын баш обозгери Мырзалы Тагайнын сунушу башка обозгерлердикинен айрыкча болгон эмиш. Амир Мырзалы Тагай ошол кезде Абдырешит хандын эң ишенчиликтүү адамы болуп, баш обозгерчилик, баш кол башчылык жана Кашкар хан найыбы сыяктуу чоң бийликтерди кармап турган болчу. Ал бул чоң бийликке жана хандын ишенчисине мындай кас күнөмдүүлүк менен жетишкен. Сейит хан Таңгут сапарында капысынан кайтыш болгондо, Мырзалы Тагай анын жанында болчу. Искендер Султан менен Мухаммед Мырза Айдар сыяктуу баш кол башчылар алардан бир канча күндүк алыстагы алдыңкы сап уруш майданда болуп, бул окуядан кабарсыз калышты. Сейит хандын мүрзөсүн Мырзалы Тагай сыяктуу амирлер жеркенге алып кайтышты. Хандын из басары болгон Абдырешит Султан болсо ак суу деле. Мына ушундай кемтик жагдайдан пайдаланган кара ниет Арамзада Мырзалы Тагайы Сейит хандын осуяты деген бир жалган осуятты ойдуруп чыгарып, өзүнүн күйөө уулу жадыгер Мухаммедти Аксуу учтун хан найыбы болуп туруп жаткан Абдырешит Султандын жанына жиберет. Ошол хан осуятында, тырмакча ичиндеги хан осуятында мындай айтылган: менин Таңгутка карата казат кылуу оюмда жок болчу. Таңгутка карата казат кылууну мага Сейит Мухаммед Мырза Айдарлар сунуш кылган. Менин абалымды жаман абалга келтирип койгондор дал ошолор. Эгер президентим Абдырешит аларды өлтүрбөсө, мен андан түбөлүк ыраазы болбоймун. Аларды өлтүрүү менин кегимди алгандык болуп эсептелет. Эгер ошолор эле болот экен, хандыгыбыздын салтанаты бизге тиешелүү болбойт. Абдырешит хан бул тырмакча ичиндеги осуятка ишенип, ак суудан жеркенге жетип келиши менен тең ак карасын сүрүштүрбөстөн атасы Сейит хандын баш обозгери, хандык ордонун амир кол башчысы жана Кашкар хан найыбы болуп туруп жаткан, ошондой эле Сейит хан курган бул хандыктын негизги тиреги болгон, хандыкты курууда негизги демилгечи болгон атактуу саясатчы Дуулат уруусунун улусбеги Амир Сейит Мухаммед Мырзаны өлүмгө буйрат. Ары анын акесинин баласы ордо обозгери, кол башчы иш билген Мухаммед Мырза Айдарды кармап өлтүрүүгө жардык чыгарат. Абдырешит Султан алар менен бирге жана алардын жакындары делинген бир канча обозгер амирлерди өлүмгө жана сүргүнгө буйрат. Буйрук боюнча ошол майданда эле Амир Сейит Мухаммед Мырзанын жана ак жүрөк обозгери Амирали Сейит Көкүлдөш сыяктуулардын баштары кесилип, үй бүлөлөрү кыргын кылынып, мал мүлкү таланат. Бул кабарды уккан Амир Мухаммед Мырза Айдар дароо качып, Индия өкүмдөрү Бабур Шанын баласы Умаюнга маана тилеп барат дагы, оболу Бадахшанда туруп, андан Кешмирге барып, падыша Умаюндун жардамы менен Кешмирди алып, өз бийлигин куруп, бийлик тагында отурат. Андан кийин да жамандык ниетинен жанбаган Мырзалы Тагайы агайыны Абдырешит хан менен Искендер Султандын ортосуна бузуклук салып, Искендер Султандын сүргүнгө айдалышына себепчи болот. Мына ушул иштерден кийин Абдырешит хан Мырзалы Тагайны жактырып калды да, менин хандык тагыма кооптуу болгон эки чоң жасырын жоону жок кылышып берди. Ал болбогон болсо, менин хандык такка тоскоолсуз отура алышым жана бийликти шыдыр жүргүзүшүм мүмкүн эмес болчу. Азыркы кол астымдагы адамдардын ичинен эң ишенчиликтүүсү ушул адам экен деп эсептеди да, дароо жардык чыгарып, Мырзалы Тагайны Амир Сейит Мухаммед Мырзанын ордуна баш обозгерчиликке, Кашкар каласынын хан найыптыгына жана ордонун амир кол башчылыгына дайындаган.
Мына ошентип Tagay хан өз журтуна кетер чагында тарыхчылар жагынан жеткен чагымчы, жуукур кул, кара ниет, эки беткей, арамзада, айлакер, шайтандардын энеси, калбырда суу токтото ала турган илекор, өткөзө кошоматчы деп наам алган Мырзалы Tagay'ı чоң бийлик кармап, бийлик жүргүзүп жаткан убак эле. Мырзалы Tagay'нын Tagay ханга карата узак убакыт ичинде сактап келген кеги, түбөлүк чечилбеске бекип кеткен ыдыгы бар болчу. Анткени эл илгерки Абдырашид Султан менен бирге барып, Кочкордо турган жылдарда Tagay хан менен Абдырашид Султандын ортосуна эчен ирет от жагып, кыргыздар менен моголдордун башчыларын бири-бирине кайраштырып, кылбаган кылыктары калбаган эле. Ал нечен ирет Tagay ханды Сейит хан менен Абдырашид Султанга карай tukурган. Ал эми Сейит хан Tagay ханды алдап, экинчи ирет кармаганда Tagay ханды биротоло көздөн жоготууну суранган. Маселенин тегин айтканда, туулма арамзада айлакер Мырзалы Tagay менен ак көңүл ишти ачык айкын кыла турган Tagay хандын дегеле ыгы келишпейт эле. Tagay ханда анын эки беткей, куйтулугуна чыдай албай, Сейит хан менен Абдырашид Султандын алдына айыбын ачып таштап, аны кыйын абалга түшүрүп койгон. Ошол үчүн да Сейит хан экинчи ирет Кочкорго келгенде Мырзалы Tagay'ны Жеркенге алып кетип, анын ордуна Абдырашид Султандын баш кеңешчиси кылып, Мухаммед Мырза Айдарды дайындаган. Мына ушуларды ичинде бекем сактаган кекчил, кара ниет Мырзалы Tagay'ы Tagay хандын кайта баш көтөрүп, бийлик кармашы буякта турсун, анын жакшыраак күн көрүүсүн да каалабайт болчу. Бул ирет Абдырашид хан аны туткундуктан азат кылуу оюнун бардыгын айтканда, ал көңүлүндө кошулбаган болсо да, бирок хандын максатына ачык каршы чыга албай, Tagay ханды башка жактан өксүтүүнү ниет кылып, хандын жогорудай жардык чыгарышына себепчи болгон. Ошентип бир нече жыл Жеркенде туткунда жүрүп 70 жаштан ашкан. Анын үстүнө сар сананын зарпынан оорукчан болуп калган Tagay хан өзүнүн баягы жылы Эрчите келген 3 жигити менен өз журтуна карап жолго чыкты. Жардыкта айтылгандай, алар ордо мансаптары жагынан бирден ат, бирден камчы, өздөрүнүн кийим-кечектери менен жолго салынды. Сапарга чыгаар күн белгиленип даярдыкта болушуп жатышканда, Туниса хандын уда бир канча күн жашы тыйылбады. Tagay хандан жан жигерлеринен тирүү ажырашка көзү кыйбай, күн бою өксүп отурду. Бирок эмне айла бар дейсиң? Tagay хан Абдырашид хандан мындай жардык күтпөгөн болчу. Ордо Диван беги жогорку хан жардыгын алып келип жеткизгенде, анын жаракаттанган жүрөгү ого бетер эңшерилип, согуудан токтоп калгансып, оорудан араң турган дени чыдаштык бере албай, башы тегеренип барып супага жыгылды. Ал эсине келгенде, жан жигиттеринин кайталап көңүл айтуусу менен бир нече күн ойлонуп, Абдырашид хандын ушунчалык кылганына да шүгүр кылды. Жеркенде бир канча жыл туруп, топ, ибадатка берилип кеткен Tagay хан муну да Алла Тааланын өз башына болгон жазмышы, бешенеге бүтүлгөн көрөр күнү, болор тагдырым деп түшүндү. Ошого ал кандай да болбосун ата журтуна кетүүгө камынды. Аттанар күнү Туниса хан Tagay хандын бутун бекем кучактап алып, «Кымбаттуу хан улугум, ызаттуу эге чакам, кадырлуу жубайым, мени жана кызыңызды какшатып ушундай эле кете бересизби? Бизди да алганча кетсеңиз болбойбу? Кызыңыз экөөбүздүн сизден ажырап мында көргөн күнүбүз не болмок?» деп бирер саатча кое бербей буркурап ыйлай берди. Каңырыгы түтөгөн Tagay хан, «Кызматың каныма, эмгегиң эсиме сиңген айланайын ак периштем, асыл жубайым, менде эмне арга? Хан жардыгы ошондой болгондон кийин кандай кыла алат элек? Менимче болгондо жытыгышып калган кадырлуу жубайым сени менен тигил сары алтынымды кантип таштап кетмек элем? Эстүү бол периштем. Хан жардыгына моюн сунмактан башка экөөбүздө арга жок. Эми сага бир нече күндөн бери кайталап айттым го. Кызымды жакшы тарбияла, өзүңдүн саламаттыгыңды каасыра. Мен өлбөсөм же менин уландарымдын жагдайлары жар берсе, бир күнү болбосо бир күнү сени менен садагасы кетейин сары алтыным Нурнисаны ыстык көлгө алып кетебиз. Ага чейин сабыр кылгын. Ушундай күндүн келишин жараткан Алладан күндө 3 убак тилегин деп
göz jamgırın gölдөй agızıp butuna asılıp oturgan ayalının, moyunun quchaqtap alıp çırıldap oylap turgan kızынан araң ajırap jolga çıkkan. Atam eken degende eçen jıl uktabay taң atırgan, eli jurtum degende içip jatkan aşın jerge koygon Tagayхан emi oşol armanına jetkende han jardığı göksösün kandırbay, jan jigerlerin jerkende burkuratıp taştap, kanda gana bolbosun atam ekeninin altın toprağına jetүү üçün özünün ilbirep araң kalgan denesin süyrep, üç joldoşun erçitip tündükö karay attandı. Düşündürmö, Tagayxandın aman esen eli jurtuna qaytıp bargany, Jerken xandygynın belgili bir jerlerinde jaşap kalgandygy jana düýnöden kaçan qaytgandygy jönünde anyk taryhy malumat jok. Düşündürmenin ayağı. Bul masele jönünde ataklı Kırgız tarıhçısı Belek Soltonoyev özünün Kızıl Kırgız tarıхы attуу kitebinde mınday dep malumat beret. Çoň gaçkın ubagында 1916 жылы Üç Turpanга kaçıp barganımda al jerdegi Uygurlar menen Kırgızlar silerdin ata-babaňardyň kabırı uşul dep Üç Turpandyn gün çygyş jagına jakyn jerlerdegi kabırlardy görsetdi. Kim degen ata-babamyz eken dep surasak, alar adegine Tagaydyky deşdi. Uşundan garaganda Tagay Batyr Üç Turpanga gelip ölgön boluşu mümkin. Biz dagı Üç Turpan kalasynyň çygyş jagyndagy adyrky Jar köpürü aylyndagı bir döň jerdegi köp beyitlerdi Kırgızlardın beyti dep sanjıraçılardan ukkanbız, jana gözübüz menen görgönbüz. Gebirler bul beyitlerdi kimdik ekenin bilbeybiz, birok Kırgızdın ataklı kişileriniki eken deşet. Gebirler bul Jaňyl Myrzanyky, bul jerlerge jılky bakçy eken deşet. Kandayda bolsun Jar köpüredegi beyitleri azırda var. Adyrky Aksu, Akçy, Taş jolu bul döňdegi beyitlerde kak ortadan jar ötet. Uşularga negizdelgende Tagayхан tutkundan boşoňondan keyin bedel aşusy arkuly Udul Isyk Gölge ötüp ketүү üçün Üç Turpanga gelgen boluşu mümkin. Bul jerde birer sebep menen bir mezgil turup kalıp, düýnöden ötken boluşu je koýa bergen jyl ele jol üstünde gel aytyp, oorunun sebebinden ölgen boluşu ehtimal. Mınday deştegi dagı bir negiz uluu tarıhçı Belek Soltonoyev oşol kitebinde Tagay Batyrdyň gaýtyş bolgonyny izildep gelip, Tagay Batyr bol jolu 1535 ýyl menen 1540 ýyldaryň aralygynda gaýtyş bolgon dep жазат. Bizdin algaçky izildegenibizde jogorku garaş çyndyga jakyn. Tamdary koz, büyük baksalı çoňgorgon Tagayхан ketkenden keyin aňgyrap kaldy. Tunisa Hanayym menen 5-6 ýaşdagy Nurnisa Bikeşdin uly uňşugan ýylary 2-3 gün göçe basylbady. Bul aýbatdy çoňgoro bir haptagaça gudum ölüm uzagan üýdöý bolup, kişiler düýreşip, üý bileleri kaýgy gapaga batyşdy. Kolum goňşulary bularga içi orutup, "Halda baykuşlar, ölüp ajragandan da tiri ajragan kıyın emespi? Emanan bular gakşap bozdoýa gantişet. Emi bulardan kийinki görgön günleri ne bolor?" deşip bor tolgoşat. "Haýlanyp tegereneýin, koýylaba. Ataň gaýtyp gelem, jalyp ketem" debedi deşip Nurnisany kuçaktaryna alyp sorutuşat awuşga kempirleri. "Koýuňuz, sabır kılıňız. Andan göre töreňiz aýtganday, salamatlygyňyzdy asrap, kızıňyzdy çoňoýtuňuz. Silerge buyrulgan jakşylyk gün da gelip kalar" deşip Tunisa Hanga göňül aýtşat goňşy gatyn galaşlar. Andasanda Gülsima Hanyşaýym jübergen hyzmatçylar aştamak alyp gelişip alardy joktap turuşat. Oşondo da emi Tunisa Han menen gyzynyň janynda bayagyday duuldaşkan köp gün menen çorolar jok. Alarga garalaşar iki gana güňelek kızgaltyrışyp, kalgandaryn orduga jynap ketişken. Dagı göröri var bulardan. Tagayhan getip bir aydan keyin ordonun bir dorgosy gelip, "Handyk ordonun diwan beginiň buyrugy. Bul gorojay handyk işlerge gerek bolup kalgandygy üçün mында oturgandar başga jaka göçüp ketip, gorojay boşotulsun. Mındagy nerse gereklerden bir parçasyna da Gülbakçadagy bakdaraktardyň bir talynda da tiýbesin. Bul buyruk bir hapta içinde atkarılsın" degen buyruktu jetkizdi. Mına bul iş ketkendiň üstüne tepken boldu. Tunisa Handyň töbesinden gök tütün çykyp,
oyuna gelbegen sanalar bir geldi. Al kayda varıp, kayda kalkalanmak. Han dep degen güyösü goğangıp ketdi. Kırgızdın katını deşip, jakın jürüşken mansaptarlar bekter garaşbayt. Atügül özünün tuğandары da Muhammed Kırgızga özü tiyip algansıp kaydeger mamile kılışat. Kanter aylaсын taba albay, ar oylanyp bir oylanyp oturup, Baykuş Tunisa han ilelep jürüp, Gülsima Hanyş ayımdın aldyna barıp dartyn töktü. Oşol günü geçkurun Gülsima Hanyş ayım, özünün han ordosu jumuşlarına işletçü, atayın kızmatçısın uulu Abdüreşit hanga jüberip, "Haneneňizden sizge aytar zarıl gebi var eken, janıma bir gelip geçsin" dedi, dep aytdyrdy. Abdüreşit han daro Hanyş saraýyna jetip geldi. Al enesin janına girip, "Urmatly hanene, uuluňuzdun urmat salamyn gabyl kılıňyz. Hanenemdin altyn deni aman esen turdy eken" dep iýilip görüşdi. "Şükürçülük han balam, amanmyn. Han balamdyn gündöri garbalas bolup, altyn deniňe zalal jetkizip albagandyrsın. Keliňiz balam, oturuň" dep jumşak orundukly jaňsady. Salam aleginen soň ene bala turmuş jakdan, salamatlyk jakdan biraz süýleşip, Gülsima Hanyş ayım söz açıp, "Zatly hanylygym, uguşumça sizdin diwan begiňiz Amir Muhammedden gorgonuna geçi jüberip, Tunisa hanga göçüp çygyp üýde boşatsyn dep buyruk düşürüpdir. Pul gandaýça gep boldy. Han oğlumda mundan gabary bar bekendir" dep surady. "Oşonday bir gep eldir-seldir esimde turgansyt. Diwan begi maga al gorgon handyk işlerge gerekli bolup kaldy dep aýtganday boldy ele. Hanene emne boldy? Buga kanday garaşyňyz bar? Uuluňyz uguga daýar" dedi Abdüreşit han. Anday bolsa bolbosdur han oğlum. Al gorgondu han ataň bar dele Amir Muhammedin eligine berip ýibedi bele. Anday bolboganda Tunisa han meniň kızım gatary. Silerden tuğanyňardaýla bolup birge çoňoýdyňar-go. Hem özüň handyk tagyňda oturganda, al oşol üýde jaşabay, kayda barıp başman alayt. Han oğlum, diwan beginin al buyrugyn özgertüge bolarby? dedi. Abdüreşit han az oýlanyp turup ketip, "Bolat hanene, özgertüge bolat. Tunisa han al üýde tura bersin. Men diwan bekke aýtaýyn. Andan başga Muhammed handy handyk jagынан bir jaktylyk kılıngan orda amirleri gataryna mamile kılıp, Tunisa han ejem menen kızına birinci darajadagy gamkorduk mayanasy berilsen. Muny erteňele baýlanşdy ozgerlerge tapşyraýyn" dedi. "Rahmat han oğlum. Ilaýym Allah ömürüňdi uzak kılıp, göňülüňdi göldeý kılsyn. Bagty taktyň güç alıp güldöý bersin" dep tilek diledi Gülsima Hanyş ayım. Oşondan başlap Tunisa han menen kızı Nurnisanyň turmuş jaşoolary gamsız boldy. Alar han amirlerden üýbülöşü gataryndagy mamileden barman bolgondukdan eş nerseden kam kılbady. Köp kystalaňçylyk tartpady. Daima Gülsima han ayımdar menen karım gatdosu tygyz boldy. Uwakyt uçkan kuştaý syzyp öte berdi. Ay artynan ay, jyl artynan jyl gelip, Nurnisa bekeş boyga jetip, kızıl gülдөй gyza aktagan, tal çırpyktaý solkuldagan kız boldy. Orda mansaptarlary içinen bolsun, galadagy bay bekterden bolsun, uuldaryna suratyp juuçu gele başlady. Oşondoy gündörün birinde Abdüreşit han menen anyň enesi Gülsima han ayımdın ortasında tömendegidey söz boldy. Oşol günü han kabuldosundan keyin Abdüreşit han Udul han enesinin saraýyna girip, Gülsima han ayımga salam berdi. "Aman esen turduňuzby hanene? Tünkü uykuňyz jakşy boldyby? Bugünkü men özüňiz gandaýrak?" "Gudaýym özüm anaýynda saktap, denim sak, göňülüm gonak turat. Tünde öte jakşy uktadym. Kel han oğlum, oturgun. Enne jumuşlaryň bar?" "Kastarly hanene, uzundan beri bir işti siz menen geňeşeýin dep mörtün tappa jürdüm. Geçeten oýlanyp siz menen geňeşүү çeçimine gelip aldyňyzda oturam. Adiş bolsa menin ömürlük juwaýym maselesi. Men orada bekeleri içinen Abiba degen kızdy jaktyryp kaldym. Hanenem tura görse any Hanyşda kalsam deýim." Gülsima han ayım taň gala surady. "Ha, kimdiň kız eken?" "Hanene, al uşul jerkendik atakly tamburçu Habibilla degen adamnyň kızı eken. Ud menen satardy kaltys çalat eken" dedi. Ud menen satar çalgı asbap. Gülsima han ayım çoçup ketdi. "He han oğlum, siz degen kaldaýgan bir çoň eldiň hany bolasys.
Хан канча аял алсаңыз да эрктүүсүз. Ага шарият жол койгон. Бирок хандын ханышы атактуу, тектүү, ак сөөк үй бүлөлөрдөн болушу керек. Болсо хан урпактары болсо эң жакшы. Анын тетирсинче кайдагы бир төмөн катмардагы күңдөрдү ала бересизби? Былтыр Кашкарлык дарбазачынын кызын дап дутар чалууга уста экен деп токолдукка алдыңыз. Ханга ылайык болбосо да сазга куштар экен деп болуптур дедик. Эми дагы бир саз чалуучуну алсаңыз намыңыз кандай болор? Эл журт эмне дер? Хан эне, кандай үйдө туулса да мен жактырсам эле боло бербейби? Кеми болсо толор, бүгүн кедей болсо эртең байыр. Эл бүгүн кеп калса эртең унутуп калар. Жоңуңуз хан уулум. Биздин хан жамаатыбызда андай эреже жок. Эгерде сен ошондой төмөн катмардагы адамдардан туулган кыздарды ала берсең, эл арадагы намыңа дак түшөт. Ордо ичиндегилер артыңдан шылдыңдайт. Атактуу хан урпактарынан келип чыккан ата-бабаларыңдын да бет-беделине кедерги жеткизесиң. Ошого менин көңүлүмдү билейин десең, аны ханыштыкка алууга кошулбайм. Ал ханыштык шартына толбойт. Хан уулум, башка кыздардан шартка ылайыктарын тандагын. Абдырешит хан оңойсуздана түштү. Анда хан эне кантсем болор? Ал кызга да айтып койдум эле. Сиздер мага хан атам бар убакта бир ханыш алып бердиңиздер. Эми мен ошону менен эле жүрө беремби? Жок хан уулум. Албетте бир ханыш менен жүрө бербейсиз. Кааласаңыз тектүү жердин кыздарынан бир канчаны ханыштыкка алсаңыз боло берет. Эми уулум, бул кепти өзүңүз колгоп жакшы болду. Мен дагы ханыштарды көбөйтүп, урпаңызды арбытуу жөнүндө кыйладан бери ойлонуп жүрөм. Эгер ханыштыкка ылайык кыздардан аламын дей турган болсоңуз, биздин арабызда андай шартка толо турган бир кыз бар. Ал болсо да өз кезиндеги Кыргыз ханы Мухаммед хандын Туниса хандан туулган кызы Нурниса бейкеч. Ал өң чырай жагында да, адеп ахлак жагында да, илим жагында да толук жетилген бир кыз болду. Биздин көз алдыбызда өсүп чоңойду. Мына ханыштыкка ылайык кызды издесеңиз ушул Нурниса бейкеч ылайык келет. Бул иштен мархум атаңызда кабары бар. Бир ирет ал экөөбүз ушул тууралуу кеп кылышканбыз. Кана, буга кандай карайсыз? Бул сунушту укканда Абдырешит хан кыйлагача ойлонуп отуруп калды. Ал да Нурниса бейкечти бир канча ирет көрүп, таза, адептүү, мунайым чоң болуп жатканына ичи жылыган. Бирок алам деп ойлобогон. Эми хан энеси мынтип сунуш кылып жатса, мархум атасы Сейит хандын да кабарында бар турса, албаймын деп кандай айта алат? Хан энесинин бир-бирлеп айтып берген анын сын сыпаттарын угуу ичинде деңсеп багып, көңүлү жактырып да калды. Ошого Абдырешит хан: "Болуптур хан эне, мен эмне дейт элем? Сиздин айтканыңыздай болсун. Аны амириме алсам алайын. Ойлосом ал ар жагынан ханыштык шартка толчудай турат. Аны алсам артымдан эч кандай кеп болбочудай. Жамаатымдагы колдошу мүмкүн. Бирок алиги Абиба деген кызды кантем? Убада берген сыпта койдум эле. Ханыштыкка жарабаса токолдукка алсам болорбу хан эне?" Анда мейли. Токол болсо боло берсин. Эне бала ортосунда ушундай кеңеш болуп, бир айдан кийин хан ордосунда салтанаттуу шан шөкөттүү той аземи өткөзүлүп, Абдырешит хан Кыргыз ханы Мухаммед хандын кызы Нурниса бейкечти өз никесине алды да, аны калайык калктын алдында Нурниса ханышайым, Нурниса султан бийке деп жарыялады. Ушул жерге уланып кетер сөз андан 4-5 жыл өткөндөн кийин Абдырешит хан Жеркен, Хотен арасындагы чөлдөрдө аңуулап жүрүп, Махмуд деген токойчунун кызы Амманисага көзү түшүп калып, эч кимдин ынабаганына койбой, аны 3-чү ханыштыкка амирине алды. Кошумча түшүндүрмө. Тарыхый маалыматтарда Абдырешит хандын чыныгы ханыштыкка алган 3 аялы, 2 токол болгон. Чоң ханышасы Казак ханы Хадик султандын кызы Чучук ханыш, экинчи ханышасы Кыргыз ханы Мухаммед Тагай хандын уйгур аялынан туулган кызы Нурниса ханайым. 3-чү ханышасы токойчу, малчы Махмуддун кызы, музыкачы Аманиса хан ханышайым болгон. 2 токолу бири Кашкарлык дыйкандын кызы Райхан, жана бири Жеркендик сазчынын кызы Абиба. Тарыхый жазма даректерге негизделгенде Абдырешит хандын 3 ханыша аялынан жана
2 tokolundan 12 uulu bolgan. Çoң xanышасы Қазақ ханы Хадик Султандын кызы Чүчүк ханыш айымдан 6 uulu bolup alar. Birinчisi Abdülhatip Sultan al 29 yaşında Аксууда өкүмдар болуп турганда кыргыз казактар менен болгон согушта өлгөн. Экинчisi Abdükerim хан. Üçüncüsü Bidirayim Sultan 18 yaşında Tibet'te өлгөн. Төртүнчүсү Ибрайым Sultan Сопу Sultan деп дагы аталган. Кашкар өкүмдары болуп турганда кырсыктап өлгөн. Бешинчisi Мухаммед хан. Алтынчысы Абу Сейд хан. Экинчи аялы кыргыздын ханы Мухаммед хан Тагай хандын кызы Нурниса ханыш айымдан 3 баласы болгон. Биринчisi Kureyş Sultan, экинчisi Cunus Sultan, üçüncüsü Abdılda Sultan. Üçüncü ayalı Mahmud Tokoyчунун kızı Amanissa ханыш айымдан Abdurrahim хан, Abdurrashid хандын üçüncü ulu Abdurrahim хан жаш өлүп калгандыктан анын атын Amanissa'dan туулган баласына койгон. Ал кийин Турпан ханы болгон. Биринчи токолу Райхандан Мухаммед Ша Султан, экинчи токолу Абибадан Мухаммед Бакы Султан. Түшүндүрмөнүн аягы. Батыштагы Акбаш тоонун артына баткан күндүн кызылы таркап, айлана көгүмдөшкөн эл үйлөрүнө кирип болгон кез эле. Нурниса ханыш айымдын ханыш сарайынын чоң дарбазасы алдында 3 атчан киши таракшып келип токтошту. Дарбазачы бек Нурниса ханыш айымдын алдына жүгүрүп кирип: "Улуг ханыш айым, уулуңуз Курейш Султан келиптир. Хан энем менен дароо көрүшөм" дейт деп маалымдады. Нурниса ханыш айым бул кабардан бир жагы таңыркабары чочуп: "Эмне дейсиң? Ал келбейт эле го. Ырас эле Курейш Султандын өзү экен. Тез чакырып кир" деди шашылып. "Ассалому алейкум хан эне. Алтын дениңиз аманбы? Небире чебереңиз менен эсен-соо турасызбы?" деп салам бергенче кирип келди. Бүткөн бою топо чаң болгон Курейш Султан. Нурниса ханыш айым убакытсыз келген уулунан чочса да, аны көргөндө сүйүнгөнүнө чыдай албай, алдына жүгүрүп барды да колдон алды. "Айланайын уулум, эсен аман жүрөсүңбү? Келиш кабарың жок эле го. Эмне мени алдын кабарландырып койбой капыл-тапыл келип калдың? Бирер иш чыктыбы?" деп эбиреп-жебиреп сурап кетти. Эне бала колдорунун учун өшүп көрүштү. Курейш Султан өрөпкөп: "Кымбаттуу хан эне, чоң иш болбосо мынча карбалас келер белем. Чоң чатак чыкты. Сиздин кабарыңыз жок окшобойбу? Акем Мухаммед хан мени Хотен хан найыптыгынан калтырып, ордума чоң акем Абдыкерим хандын уулу Ша Айдар Мухаммед Султанды дайындап жардык түшүрүптүр. Аны укканда чыдап тура албай, сиз менен кеңешейин, агам Мухаммед хан менен көрүшөйүн деп шашып келдим. Хан эне, эми эле хандык тагына отурбай жатып, Мухаммед акемдин бул эмне кылганы?" деп тыбырчылап кетти. "Эмне дейсиң Султан балам? Мында менин эч кандай кабарым жок экен го. Мухаммед хан жардыкты качан түшүрүптүр? Айтса айтпаса, ал эмне үчүн мындай кылгандыр?" Нурниса ханыш айым аң-таң калганынан көздөрү бакырайды. "Билбедим хан эне. Ал эмне максатта бул жардыкты түшүргөндүр? Же мени биротоло жоготкусу келгенби, же башка максаты барбы? Жолдо ойлонуп эч аягына чыга албадым." "Анда сен эмне жумуш кылат экенсиң? Ал жардыгында айтыптырбы?" "Айтыптыр. Кичинекей Барчуктун акими болсун дептир." "Бу томанда болбоптур. Бул Мухаммеддин кандай кылганы? Өзүнүн бир тууганын жогорку бийиктиктен четтетип, акесинин баласын башына көтөргөн эмнеси?" "Ошону айтпайсызбы хан эне? Мухаммед акем экөөбүздүн эч кандай көңүл урушу болбосо, же мен анын тагын талашпасам, ошого чыдабай дароо жолго чыгып келатпаймынбы? Бул иштен сиздин кабарыңыз болбогон болсо, анда эртең өзүм аны менен көрүшүп абдан сүйлөшөйүн." Ордонун ички бөлүгүндөгү ыйкы-тыйкылыкты көп көргөн хан менен ханзадалардын, ханзадалар менен ханзадалар ортосундагы чыр чатактарды башынан көп өткөрүп жүрүп, этияттуу болуп калган Нурниса ханыш айым уулу менен болгон бул маек акырында барганда өзүн токтотуп алып, уулун сабырдуулукка үндөдү. "Жаным балам, бул ишти көп көңүлүңө алып кетпегин. Ал үчүн арданып да, азаптанып да жүрбөгүн. Кызуулукка берилбей, өпкөңдү басып алып, сабырдуулук, этияттуулук менен аракет кылгыдың. Менин кеңешимди уксаң, болсо акең менен көрүшпөй эле кайтып кетип,
anın bar degen жерine bara ber. Egerde anı menen görüşpösöň bolbos dep göňüliň jay tapbasa, erteň baryp görüşsen görüş. Birok anı menen jakşylykça süýleş, katu getpe. Anın aldynda toktop ol. Antkeni al degen murunguday seni menen darajasy teň. Kanday gebiň bolsa açyk aýta bere turgan akeň emes. Hal degen adyr han. Menin tajrybalarıma garaganda han degendin golundan har kanday işler gelet. Kılamın degenin kılalat. Kokuska atu getip anın kıyığına kalsaň bir balege jolgasyň. Enesinin nasatyny ugup Kureýş Sultan bir az solukdy. Bolat han ene. Anı menen tugandarça sylyk süýleşeýin. Emne sebeplerdi aýtar eken ugaýyn. Eger anı menen bir görüşpey gaýtyp getsem, içimdegi çiýeli bugum tarabas. Taň atkyça Nurnisa han şaýymda Kureýş Sultanda tüdügürek ukday alışpady. Erteň menendegi çaydan keyin ordaga Muhammed Han'dyn aldyna ketken Kureýş Sultan tüşde sabırysız gaýtyp geldi. Ake Muhammed Han menen görüşdüm, dedi al enesine. Geypinen garaganda anyma garata bir maksaty barda görünet. Hemne? Alsaga özünün tarınçysynca naraçylygyny aýtdyby, dedi. Agaýyny ortasyndagy süýleşüge gyzygyp durgan Nurnisa hany şaýym aldyrap. Jok han ene, almaga anday oýuna kanty aýsyn. Men any süýlegen sözlerinden maga garata ıraň oroýundan oşondoy bamdadym. Anyň görsetken gebir jüýeleri maga jalgan aýtyp jatganday bilindi. Hal seni jötköşdegi sebeplerden emnelerdi aýtdy? Anyň aýtysynda men orduma Şaýdar Muhammed Sultandy goýudagy maksаты handygymyzdyn bütünlügi üçin emiş. Antkeni anyň atasy Abdekerim Han bul handykka 32 ýyl hökümdarlyk kıldy. Bul handyk taryhyndagy eň uzak bilik jürgüzgen wagt bolup, any goldoçular, aga jagynçylar köp. Jaňa bilikge çykkan men üçin aýtkanda, handykdyn birimdigi içki yntymagy eň zarul iş. Oşu Abdekerim Han'dyn çoň oğlu bolgan Şaýdar Muhammed Sultandy Hotenge okşoş çoň jerge başçy kılıp arkuly Abdekerim Han'dyn baldaryn jana anyň jakyndaryn özüme emere tartuny maksat kıldım. Anday kılbaganda atasynyň handykdagına muraskorluk kılуу jolu var. Al jana Abdekerim Han östürgen ordonun obozger amirlerinin bir bölügü maga narazy boluşu. Al emes karşı çykyşy mümkin. Sen degen menin bir tugan inimsiň. Şaýdar Muhammed bolsa bir ata ötüşken tugan. Handykdyn birimdigi el tınçlygy üçin uşunday kılganyma seni tarınbas dep oýladym. Eger al jerge bargyň gelbese, al mansapty jaratpasaň, adyrynça turup turgunyň. Kiyinçe han naýypdy gordy boşagan bir çoň galaga hökümdar bolup bararsyň, deyt. Sen agaýym ne dedin? Men aga, men ordum tigil çöl ortasyndagy kiçinekey gala bir çukda emes, Kaşgardaja Aksuda boluşy gerek. Meni Hotenge goýbogan ekensiň. Oşolardan birine jüber dedim. Handay suranışıňa al emne dep jogap berdi? Aýtdym go han ene. Al jan ele jogorkuday geplerini jorgolatdy. Al kalalarga adam daýyndap jardyk çygaryp idim. Hem andan jan galy bolboýt. Bolsa borçukka baryp wagtly oturupdyr. Bolbosa adyrynça ordoda je Hotende jüre turgunyň. Kiyinçe bir gep bolar deyt. Keptin kıskası Muhammed Han al jardygyn özgörtüge ynabady deşi. Hey oşentdi. Nurnisa hany şaýym bir gıyla oýlanyp oturup ketip, "Handa emi sen kanday kılaýyn degen oýga gelip atasyň?" dep surady. Kureýş Sultan, "Hakemde maga garata niýeti başgaçarak turat hadene. Al bugün bolbosa erteň maga gol salsagan dep. Oşoga men Hotenge gaýtyp baryp, goşun tartyp gelip takty talassamby, je Muhammed Han'a boýsunbay al jibergen Şaýdar Muhammeddi Hotenge girgizbey öz aldymça bolup alsamby dep oýlap jatam. Kaysynda kılsam oň bolar han ene. Bir jakşy geňeşiňizdi berseňiz, dedi kögörüp. Ary köteň bolbos bekendir balam, anday aldyra hareket kılbagyn. Adyr handykdyn bardyk mansapdarlary Muhammed Han'dyn ozun garaýt. Sen jalgyz tuw götürüp çyksaň, kalgan agaýynleriňden saga boluşçusy barby? Jalgyz attyn çaňa çykpaýt degendey, any menen garmaşyp kalsaň, bir başga alyp çygalarsyňby? Jeňseň go senin möreýiň, kokuz jeňilip kalsaň, bala wakyraň menen goşo tukum gurut bolup ketesiň go balam. Oşoga aldyraňkylyk kılbay abdan oýlanyp iş kılganyň tüzük. Hanene, adyr meniň golumda uzaktan beri özüm tarbiýalap jetiltken 5000den artyk tandalgan golum bar. Eger uran çakyryp adam jynasam, Hotenden ele 10.000 adam artyman erişi mümkin. Başga agaýynlerim maga boluşmasa da, bir jatyndaş bolgan inilerim
Жунус Султан менен Абдылда Султан го болушар. Жунус Султандын аз дегенде 4-5 миң адамга алы келер. Эним Абдылда ордодо туруп алып мага жашырын түрдө шайкешер. Андан калганда сиз туура көрсөңүз. Ысык көлдөгүлөр менен байланыш жасасам. Угушума караганда адыр кыргыздардын бийлиги ушул жакта туулуп кеткен Ороз Таекемдин уулу Тейишбийдин колунда эмиш. Алар менин суранышымды жерде койбой кошун жиберип жардам кылар. Ошондой болгондо менин Мухаммед ханды жеңип, такты ээлешим оңой эле болор. Ай балам, ишти андай оңой ойлобо. Мухаммед хан тагына отурганына 3 айдан ашып, ордун бекемдеп алды. Чоң калаларга, түйүндүү жайларга өзүнүн ишенчиликтүү адамдарын жиберип болду. Эгер ага сен каршы көтөрүлсөң, анын колунун күчү сенден нече эсе көп болушу айдан ачык. Бир тууганиning Жунус Султан кичинекей каргалыктан канчалык кол топтой алмак эле. Ал Абдылда ордодо кысылып араң жүрсө, анын колунан эмне иш келер дейсиң? Ал эми Таекелеңден жардам алуу маселесине келсек, менин билишимче алар Таятаң бар мезгилдегидей күчтүү жана бириндикте эмес окшойт. Бийликке жакын Таекең Тейишбийдин колунда болсо, адыр алар чоң иштерин казактар менен биригип жүрүштүрүп жатса керек. Ошондой болгондо тез арада кантип байланыш жасай алмаксың? Байланыш жасаганда да жер ырак, ортодо ашуусу бийик тоо турса, өз убагында келип сага көмөк көрсөтө алабы? Бул да бир татаал жана кыйын маселе. Ошого балам, менин тилимди алсаң, адырынча бул ниетиңен жаңгын. Маселени мындай жеңилдик менен мөлчөрлөбө. Иш баштардын алдында сабырдуулук менен абдан ойлонгун. Башка жана жакшы чаралар барбы? Мен да ойлоноюн. Толук ишенчиликтүү бир чара болбосо, өзүбүздү бекерден бекер балеге салбайлы. Бүгүнчө сен кайтып кетпей, менин жанымда болгонуң. Сен экөөбүз жана жакын сырдаш акылчыларыбыз менен жакшылап кеңешели. Эне бала ортосундагы талкуу кеңеш бир күн, бир түн уланды. Абдылда Султан да үйгө чакырып келинди. Ордодогу Нурниса ханыш айымдын сарайындагы жакын акылчыларынан кеңеш суралды. Акырында Курейш Султан адырынча тополон көтөрбөй, Мухаммед хандын кийинки иштерине карап багып, анан аракет кыла турган болду. Эгерде Мухаммед хан чын эле хандыктын биримдик ынтымактыгын көздөп, анын ордун алмаштырган болсо, ал Барчукка барып бир мезгил өткөндөн кийин мансабын калбына келтирер, же чоң калаларынын биринин бийлик орду бошосо, ошонун бийлигин суранып багар. Ошентип аке-ини ортосунда пайда болгон карама-каршылык убактынча басаңдады. Курейш Султан Барчукта акем болуп 5 жыл тургандан кийин Ак Суу уч калаларынын хан найыбы болуп турган Мухаммед Бакы Султан жердик бек бийлер менен биригип алып, Мухаммед хандын саясатына каршы иш жүргүздү жана өз алдынча болууга тымызын аракет жасады. Муну тыңчылар аркылуу сезип калган Мухаммед хан капыстан Ак Сууга кошун жиберип, аны Жеркенге карматтырып келди да, анын ордуна өзүнүн уулу Шужайдин Ахмад Султанды Ак Суу уч калаларынын хан найыптыгына дайындады. Акеси Мухаммед хандын бул кылыгына катуу нааразы болгон Курейш Султан Мухаммед хандын өз кезиндеги ага берген убадасын эскертип кат жазып, өзүнүн жардамчысын хандын алдына жиберди. Бирок Мухаммед хан анын жардамчысын бир нече күн кечиктирип кабылдап, канаттанаарлык жооп бербеди. Мындан каарданган Курейш Султан чын ниетке келип кыска мезгил аракет жасады да, Барчуктагы Хотендеги, Кашкардагы бир бөлүк амирбектер менен биригип тополон көтөрдү. Ал козголор күндөн 4-5 күн мурун өзүнүн ишенчиликтүү чоросун Жеркенге жашырын жиберип, энеси Нурниса ханыш айымга төмөнкү кыска кат менен ал жайын билдирди. Мен үчүн дүйнөдө эң кымбаттуу болгон сүйүктүү хан энеме, салам дубадан кийинки сөз. Уулуңуз Мухаммед хандын кылыктарына чыдай албады. Ал мындан 5 жыл мурун мага берген убадасында турбай, Ак Суунун бошогон хан найыптык ордун мага бербеди. Ошого менин ага болгон туугандык мээрим эми душмандашууга айланды. Азыр мен бир канча калаадагы өзүмө жакын адамдар менен тил табышып болдум. Таекелеримден жардам алуу ниетине келген болсом да, жер ырак болгондуктан убакыт жар бербечүдөй. Анын үстүнө жакында алган маалыматыма караганда, адыр алар казактар менен бирге түндүк чыгыштагы ойроттордун чабуулуна каршы уруш кылып жатат эмиш. Ошого тобокелге салып козголор ниетиме келдим. Мага жараткан Алла уулума медет берсин, баштаган иши ийгиликтүү акырлашсын деп
ак батаңызды бериңиз. Иш башталардын алдында толук кеңешпегендигим үчүн хан энемден кечирим сурайм. Чексиз урмат менен уулуңуз Курейш Султан. Катаркылуу болор иштен кабар тапкан Нурниса ханышайымдын жүрөгү дүпүлдөп салып, муундары бошошуп отурган бойдон көпкөчө көзүнөн жаш төктү. Эне деген байкуш уулунун жамандык жагына кантип түтсүн? Анын кылып жаткан ишинин өлүм же көрүм экендигине кантип акылы жетпесин? Ага жардамдашпайын десе, эми анын колунан эмне келмек? Тек гана көзүнүн жашын көлдөтүп, жараткан Алладан бул жигердүү уулун өз маанайында сакташын күндө 5 убакыт намазында тилеп кала берди. Айланасына 10 миңден кол топтогон Курейш Султан алды менен Кашкарга чабуул жасады. Мухаммед хандын катаң буйругу менен бул жактан Жеркен кошууну, тигил жактан Ак суу кошууну, туура жактан Хотен кошууну жетип келишип, аны курчуга алышты. Жарым ача канду кармаштан кийин кол саны жактан аз болгон Курейш Султан жеңилип, өзү тирүү колго түштү. Аны да өз ичиндеги алиги эки бетке амир бектер алдоого салып, Мухаммед хан жагындагы кол башчыларга кармап берди. Мухаммед хан Курейш Султандын тополоңун басыктыруу урушуна кол башчылык кылууга баш обозгер Кожо Латып, Жеркен акими Мырза Мухаммед Жусупбек, Кашкар акими Казыбек сыяктууларды жоопту кылган болчу. Булардын ичинен Мырза Мухаммед Жусупбектин кара ниети чоң, жогору мансапка өрлөө тамаасы күчтүү, ошол кезде ханга өтүмдүү адам эле. Курейш Султан тирүү кармап келингенден кийин ал жанындагыларга кеңеш салып, Мухаммед хан жатыны башка бул инисин эделтен жактырбайт болчу. Аны өзүнүн хан тагын талашуучу бирден бир кооптуу ханзада деп карайт эле. Кана айтыңыздарчы, эми кандай бир жактылуу кылабыз, деди. Калган обозгер акимдер анын максатын түшүнүп, эгер бул ханзада чындыгында эле хан алдында кооптуу болсо, аны жер жүзүндө тирүү калтырууга болбос, дешти. Мырза Мухаммед Жусупбек ороюн бузуп, ырас айтасыңар, акылман обозгер амирлер, кадырлуу ханыбыз үчүн айтканда, мындай кара ниет ханзаданын болгонунан болбогону жакшы. Ошого мунун көзүн биротоло жоюп, кастарлуу ханыбызды катыржам кылуу керек, деди да, желдеттерге буйруп, Курейш Султандын башын кестирип салды. Кошумча түшүндүрмө: бир нече жылдан кийин Мухаммед Жусупбек да Курейш Султан учураган тагдырга туш болуп, ордонун ичиндеги бир иреттик тогошуда хан энесинин жардыгы менен башы кесилген. Түшүндүрмөнүн аягы. Курейш Султандын тополоңу басыктырылгандан кийин анын чоң уулу Кудайбенде Султан урушта аман калган 3 миңден ашын колун баштап, удул жол менен жүрүп отуруп, чалышка жетип барды да бир эле чабуул менен бул калааны алды. Ал кезде Мансур хандан кийинки Чыгыш Чагатай хандыгынын бийлиги бошоп, бир жактан Мансур хандын ханзадаларынын өз ара ыркы кетип, хандык тагына отуручулар бат-бат алмашып, бир жактан ойроттордун Камбыл менен Турпанга болгон чапкынчылыгы күчөп турган чак эле. Мансур хандын ордуна такка чыккан анын чоң уулу Султан Шахан доорунда журт бир мезгил тынч жана туруктуу өттү. Ойроттор менен болгон бир урушта Султан Шахан ойрон болгондон кийин бул бийликте баш аламанчылык башталды. Эреже боюнча Шахандан кийин анын иниси Мансур хандын экинчи уулу Камбыл өкүмдары Мухаммед Султан хандык тагына отурушу керек эле. Бирок Турпандагы обозгер амирлер жана хан жаматтары Мухаммед Султан ырайымдуу эмес дешип, Максут Султанды такка чыгарды. Максут Султан Мансур хандын өз баласы болбостон, Мансур хан менен Сейит хандын иниси Эмин Кожо Султандын, Ахмат хандын 7-чи уулу болчу. Мансур хандын экинчи уулу Мухаммед Султан акеси Шахан Турпанга өкүмдарлык кылганда, Камбыл бийлөөчүсү болуп, акеси менен мамилеси жакшы болбогондуктан, кээ жылдары ойроттор менен акесине каршы турган эле. Мына ушул иш себебинен Шахан ойрон болгондон кийин Турпан хан жамаатын жана ордо обозгер амирлери анын ордуна Мухаммед Султанды хандыкка көтөрбөй, Мансур хандын иниси Эмин Кожо Султандын уулу Максут Султанды хандык тагына отургузган. Мындан каарданган Мухаммед хан Камбылдан Турпанга карай кол тарткан. Натыйжада эки ортодо уруш башталган. Бирер жылдан кийин Мухаммед Султан жеңип, Максут Султанды кармап, Жеркенге жиберип өзү хан болгон.
Бирок ички тогошу дагы эле түгөнбөгөн. Мухаммед хандын Турпан бийлигине каршы үзүлбөй көтөрүлүш чыгып турганынын натыйжасында хандыктын күчү зор даражада алсызданган. Мына ошентип турганда ойроттор, калмактар күчөп, Камбыл Турпандардын түндүк жактарынан бастырып кирип чабуул жасаган. Мухаммед хан бар күчүн жыйнап, алардын чабуулун тосуп, уруш кылып жүрүп, аябай алсырап калган. Мына ушундай өзүнө пайдалуу жагдайда тушкан Кудайбенде султандын бул жортуулу жеңиштүү болуп, бирер айлык жортуулдан кийин Мухаммед ханды жоготуп, Чыгыш Чагатай хандыгынын борбору Турпан каласында хандык тагына отурду. Кудайбенде султандын бул жеңишинен кабар тапкан Жеркен ханы Мухаммед хан анын артынан бир нече ирет кол жумшап, аны тирүү кармап келгиле, менин алдыма чөгөлө өткүлө деп буйрук берип турду. Бирок бул жортуулдар натыйжасыз акырлашты. Акырында Мухаммед хан өзү зор кошун баштап жортуулга аттанды. Мухаммед хан алды менен чалышка чабуул салып, аны курчоого алды. Бир нече 10 күндөн кийин Кудайбенде султандын колу жеңилүүгө учурап, Кудайбенде султан качып барып Турпан каласын коргоп жатты. Мухаммед хан Чалыш каласын алгандан кийин ага мырза Мухаммед Садык Жоросту аким кылып дайындап, калааны бекем кармагын, айланадагы түйүндүү жерге чалгынчыларды жиберип сак болгун деп тапалады. Өзү негизги кошунун баштап барып, Турпан каласын курчоого алды. Ал кол башчыларына чабуулду ылдамдаткыла, Кудайбенде султанды качырып жибербей, сөзсүз тирүү кармагыла деп катаң буйрук берди. Согуш өтө катаң болду. Ар эки жактан бир нече миң адам чыгым болду. Бирок Кудайбенде султан калааны бекем коргоду. Чабуулчулар канчалык аракет кылып да ала албады. Турпан каласын курчоого 40 күн болот дегенде, Чалыштан шашылыш чабарман келип, чымындай жаныбыздан кечиңиз улуу хан, чалыштыктар тополон көтөрүп, сиз дайындаган аким Мухаммед Садык Жоросту өлтүрүп, бизди кубалап чыгарып, калааны ээлеп алышты деп маалым кылды. Катуу каарданган Мухаммед хан кошундарына кайткыла деп буйрук кылды да, Турпанды таштап Чалышка карай жүрдү. Чалыштыктар кала дарбазаларын бекем бекитип, сепилдерин чыңдап каршылык көрсөтүштү. Аларга аябай каарданган Мухаммед хан кол башчыларына кандай да болбосун калааны алып, адамдарын кырып салгыла деп жардык түшүрдү. Согуш өтө аянычтуу болду. Адамдардын каны сууда акты. Кала сепилдери урап, түздөлүп кетүүгө тамас калды. Бир нече күндөн кийин Мухаммед хан калааны алып, Чалыш калкынын башчыларын чогултуп, кумга көмдүрүп таштады. Ага чейин кыргыз казактардын Кудайбенде султанга жардамга келаткан кабары угулду. Мухаммед хан кошунун баштап Жеркенге кайтты. Бул иштин ал жайы мындай болчу. Кудайбенде султан жалгыз эле Жеркен хандыгынын чабуулуна учурап калбастан, түндүк жаагындагы ойрот чапкынчыларынын чабуулуна дайым учурап, алар менен ар жылы дегендей согушуп турду. Ошого ал өзүнө көмөкчү издеп, Теңир тоонун түндүгүндөгү тагаларына атайын киши жиберип, кыргыздар менен байланыш жасады. Ал кезде жана эле кыргыз казак биримдиги бар болуп, анын башында Казак ханы Тооке хан турган. Кудайбенде султан алар менен түзүшкөн токтом боюнча демейдеги кичигирим согуштарда эмес, чоңураак чечүүчү согуш болгондо бири-биринен жардам суроо, тыныч тарап, чапкынчылык учураган тарапка кол тартып барып жардам бере турган болуп келишишкен. Кудайбенде султан менен кыргыз казактын мындай ынтымакташтыгы болуп да, ар эки жактын чоң душманы болгон ойрот чапкынчыларына каршы күрөштө чоң роль ойногон. Ошентип бир жагы Жеркен хандыгынын жана бир жагы ойроттордун чапкынчылыгына дамамат учурап турса да, Кудайбенде султан Тооке хан башчылыгындагы кыргыз казак биримдигинин жардам менен Турпанды борбор кылган Камбыл, Чалыш, Геде, Кучардан турган кең жерди 12 жыл сурады. Ийгиликсиз аякташкан Мухаммед хан өзү баш болгон жортуулдан бир канча жыл өткөндөн кийин, акырында Мухаммед хан дагы эле Чыгыш Моголстанды кол астына киргизүү чечимине келип, өзүнүн иниси Абдырайым султан менен баш обозгер ордонун айла амалдуу баш кол башчысы Мырза Шааны саны көп кошуу менен Кудайбенде султандан Турпандын бийлигин тартып алууга жиберди. Алар бир нече ай согушуп, бири-бирин жеңише албай тирешип турганда, Кудайбенде султан өзүнүн бир нече оозгерлеринин кебине кирип, бир кыйладан бери Турпан бийлигине ырсаңдап күлүмүш болуп турган ойрот тейжесине элчи жиберип,
Kıyın gezge tuş geldik. Jerken handygynın golu bizden neçe ese köptü kılıp jatat. Jardan beri alar bekensiz. Kılgan jakşylyňardy keyin artygy menen jandyram dep jardam surady. Aylaly teji mınday gezmetden ekinci gelbey turganyn bildi da, kança jyllardan berki aga bolgon kegin içine jaşyryp, kadırlı Turpan hany atakty Batyr Sultan surangan eken, biz sözsüz jardam berебиz. Belgilengen günü özüm gol bastap janыңызга jetip baram dep жооп jandyrdy. Buga işengen Gudaybende Sultan bir gündü belgilep Turpan oyrot koşundarın bir jerge jıynap, koşununa çeçüçü sokku urmakçı oldu. Soğuş maydanına Jerken kolu da kalmak kolu da gelişti. Eki jak katı soğuşup jatkanda oyrot teyjesi Gudaybende Sultan'da aldap, özünün koşununa çakırıp geldi da, anı karmap Abdurrahim Sultan menen Amir Mırza Şaga tapşırıp berdi. Soğuş akırlaşıp bütkül Turpan handığı, Jerken handygynyň karamagına öttü. Muhammed Han'ın jardygy boyunça Abdurrahim Sultan Turpan hökümdarlygyna daýyndalyp al jerde kaldı. Amir Mırza Şah bolsa Gudaybende Sultan'da bakılap Jerken'ge gaýtdy. Jolda geletkanda Gudaybende Sultan'ga gaty oğru tiýip sakay albay düýneden gaýtdy. Bul gabardy ukkanda karıp aldan güçten taýgan Nurnisa Hanyşaýym neberesinin ölümüne öte gaýgyrdy. Mından 10 neçe jyl murun Batyr uulum Kureyş ölgönde gan gakşadym ele. Hemi anın jolbars münöz uulunun armanda getgendigi bütkön boyum eňşerle düşdü. Hudaýdyn bul kılganyna hemne argan bar dep bir kança gün zırkırap jatdy da, Gudaybendenin sögün Jerken'ge aldyryp gelip ata-babalarynyň beýittigi bolgan altındyk mazary jerligine goýdurdy. Neberesi Gudaybendeden İskender jana Muhammed Aşym atty iki uul perzent kalgan ele. Nurnisa Hanyşaýym alardy aldyryp gelip öz saraýynyň tarbiýasyna aldy. Jyl artynan jyljylyp, keyinki bir kança jyldan keyin Muhammed Han'dyň oğlu Şujaýiddin Ahmat Han Jerken'ge handyk kılıp jatkan wagtlarda Gudaybende Sultan'dyň oğlu İskender Sultan Şujaýiddin Ahmat Han'a kaynatasyna karşı Aksuda topolon götürdü. İskender Sultan Şujaýiddin Ahmat Han'dyň öz gyzyn algan güýe balasy bolup, Aksuga han naýyby bolup daýyndalgan bolçu. Al birinçiden Şujaýiddin Ahmat Han'dyň gebir saýasatlaryna narazy bolup, ekinçiden atasynyň gegini alyp üçin handy oğdaryp salyp özü takka çykmakçy boldu. Anın janynda Sultan Mırza Razı, Mırza Şah Murat, Mir Muhammed Mansur Şah syýakty atakty jana golundan iş kele turgan adamlar bar ele. Al mına uşul amirlerden akylyna söýünüp, Aksu uçtagy el bililgeri menen til biriktirip tuğ götürüp çykdy da, bir neçe gündele barçuk kaça bolgan jerlerde eýledi. Ödün İskender Han dep jarýalady. Jerken hany Şujaýiddin Ahmat Han ödü başında turup köp goşu menen İskender Sultan'a karşı jortulga attandı. Jolda bir neçe gündük salgylaşdan keyin Aksu galasyny gurçady. İskender Sultan bir neçe ayga çeýin garşylyk gösterip soğuşdy. Akyry orup kalu sebebinden jeňilip tiriw golga düşdü. Şujaýiddin Ahmat Han ana gerek jarak obozgeri Şaýymkulga artынан alıp baruny tapşyryp özü Jerken'ge getdi. Şaýymkul İskender Sultan'da alıp gelatyp Aýkölden Sararyk degen jerine gelgende öldürüp saldy da any oşol jerge goýup Jerken'ge gaýtyp geldi. Nurnisa Hanyşaýymdyň dagy bir neberesi Şerpeden Sultan Junus Sultan'dyň oğlu. Şujaýiddin Ahmat Han zamanynyň akyrky jyldaryndagy başalamançylykdan paýdalanyp Mırza Şerip Bekçek, Kojo Mustafa, Mırza Muhammed Iraýym Balban syýakty bir neçe amirleriň goldosy menen topolon götürdü. Al amirler Şerpeden Sultan'dy Jerkenden alıp kaçtı da, Kaşgarga gelip han dep jarýalaşdy. Şujaýiddin Ahmat Han any basykdyruga ordodan obozger amirlerinden Mırza Munak Joros, Şaparpa mırzalardy köp goşu menen jiberdi. Şerpeden Sultan başçylygyndagy Kaşgar goşuny menen Jerken goşuny ortasında bir kança gündük aýygyşkan gaty soğuş bolup, Kaşgarlyk gebir amirbeklerden bet buruşy sebebi menen akyrynda Şerpeden Sultan jeňilip, jaradar boýunça tiriw golga düşdü. Şujaýiddin Ahmat Han höküm jarýalap, Şerpeden Sultan'a boluşkan bardyk amirbeklerdi darga astırdı da, Şerpeden Sultan menen anın bir tugan inisi Makty Sultan'dy
çet elge sürgün kıldy.